Саламатсыздарбы урматтуу каналымдын угармандары. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Жантөшевдин Каныбек романы менен тааныштырууну улантабыз. Экинчи бөлүм. Жолдогу кагылыш. Ой, чамаданым жок. Карма, кетти, карма. Мына ушул сыяктуу шайтандар уурдады. Өлтүрөсүң жаш баланы, деди Каныбек вагондун терезесинен. Бирок ар вагондун алдында тополоң болгондуктан Каныбектин сөзүн эч ким уккан жок. Өлсүн, деп башка. Койгула, кайырчы жаш балдардын кылмышы эмне деп Каныбектин жанында турган бирөө кайкырды. Мына көрдүңөрбү бузулган калыстардын сөзүн. Ким бузулган калыс деп Каныбектин ачуусу келе түштү. Сен сыяктуулардын бардыгы бузулган. Алардын өздөрү ууру, кесеп болгондуктан ууру менен кесеп балдарды жакташат. Билебиз силердейлерди. Билебиз. Тур дегенде турмундай деп вагонго чыгып бара жаткан бирөө Каныбекти коюп жиберди. Бир бутуна теңип кой, сок. Тарс эткен үндөр. Ай, өлдүм. Качкыла. Чынды экен. Тарс. Теги чоң курсагын аткын аба. Теги чоюлган каттынын атып сал. Далой буржуйлар. Тарсылдап тапанчанын үнү чыкканда жайыла качкан элди таш менен ургулап, жанагы таяк жеген балдар чуркап жүрүшөт. Көздөрү көк ала болуп, эриндери калдайып, шишиген бир бала. Эчтеме эмес, ыйлабай мурдуңдун канын арчы. Эгер тетиги болбогондо сени өлтүрүп коюшат эле. Рахмат аба, чоң жардам кылдыңыз, деп эки тарабына топтоло калган 10 чакты баланы көрсөтүп, мына аба, баарыбыз жетимбиз. Мунун бир тууганы жок, энеси өткөн жылы өлгөн. Атасы солдат болуп жүрөт. Бирок тирүү барбы жокпу аны билбейт. Тиги колун тагып турган бала жумушчунун баласы. Атасы энеси жакында келтеден өлдү. Калгандары дагы ушундай. Мен болсом деп сүйлөп турган бала мукактанды дагы. Мен деп ыйлап туруп, мен ушул жолдошторумду Ташкент жака ээрчитип бара жатам. Сиз бизге жардам кылып, ушул поездге отургузуп койсоңуз, крышасына болсо деле мейли, деди. Петя ыйлаба, Петя дешип, тиги турган балдар Петяны тегеректип калышты. Каныбек вагондун бир туткасын сол колу менен кармап, оң жаккы колтугуна тирелип турган балдагына кошо наганын кармап, азыр гана өзүн кордоп тургандарга каарданып, канын ичине тартып, эгер колунан келсе, бардыгын жутуп жиберүүчүдөй кум сарып турду. Анын кейпин жана алтырет тапанча атып, төрөсүн көндөрдү чырылдатып кобалаганын көрүп тургандыктан кондуктор Каныбекке эч каршылык кылган жок. Анын айтуусу боюнча муңайып турган жетим балдарды вагондун ичине кое берди. Бирок орун жок. Купенин бардыгы алда качан толгон. Самтыраган балдарга эч ким орун бошоткон жок. Жана бошотууну ойлошкон да жок. Мына келтенин тукумун себүүчүлөр деп балдарга жакын отургандардын бири жийиркене баштады. Ооба, дал ушулардан жугат. Карачы, кийим кайсы, туурулган кири кайсы? Ооба, адам баласы эмес. Ооба, кандайдыр келген жапайы айбандар деп кээ бирөөлөрү балдарды жек көрүп өз ара күбүрөшө башташты. Эрдик кылсаң сүрө кыл деген макал көңүлүнө кылт эте калды дагы. Каныбек вагондун ичин карай жөөлөдү. Жол ачыңыздар, деди Каныбек. Ушундай тура берсеңчи, кантип өтүүгө болот? Чолок жалгыз сенсиңби? Азыр эмне көп, чолок көп. Бардык чолокторго орун берип, бүжүрөй берсең, дайыныңды таппассың. Падышаны тактан түшүрөм деп жүрүп, чолок болгондур. Кантип, эмне үчүн, ким деп Каныбек бул байланышы жок сөздөрүн кыйкыра сүйлөө менен жанынан наганын сууруп алды. Ну, дагы жанагы неме. Вагонун ичинде атууга болбойт.
Эчкимиң унчукпай жол бергиле. Мындай адамга унчугуп кереги жок. Туура, унчукпаса булар өздөрү да тийбейт. Акырын мындай өтүңүз, бутуңузду оорутпаңыз деп орто жашаган бир орус аял Каныбекти колтуктап илгери жылып барды дагы. Кире беришиндеги купенин алдыңкы полкасында отурган бир жаш аялга карап, эгер мүмкүн болсо, ордуңузду ушул адамга бересизби? Буту оорулуу адам экен деп өтө кичпейилдүүлүк менен мамиле кылды. Бирок ал аялдын колтугунда отурган жигит: кимге орун бошотот? Чиновниктин аялыбы? Ушул сыяктуу укуксуз чолокторгобу деп Каныбекти колтуктап турган аялды жекире баштады. Бул купеде биз олтурабыз. Мындай сунуштарды башка жерге, башка кишилер үчүн кылыңыз деп. Ары жагында отургандар көпүлдөштү. Кандай чадыр шундукту күткөндөй шыкаалап турган эл тым-тырс боло түштү. Бул купенин алдыңкы 2 полкасында маңдай тескей 6 гана киши отурат. Алардын кебетелерине караганда Оренбург тараптан Ташкентти көздөй качып келе жаткан майда чиновниктер сыяктуу сыйлыгыша отурса, 12 адам батышып отурарын элдин бардыгы билип турса дагы, тигилердин чиновник түрлөрүн көрүшүп, эч ким унчукпаган жана сыйлыгышып отурууну господалар дагы каалабаган. Жакшылыкча суранабыз, господа, деп тиги Каныбекти колтуктап турган аял дагы эмнегедир тырчый түштү. Кетиңиз. Ар ким өз даражасын билүү керек. Мен мындай сөздөрдү угуп отура албайм. Мени түшүргүлө деп купенин түр жагында отурган бир аял эрине карап чойтоңдоду. Дүйнө кандай болуп бара жатканына түшүнбөйм. Көзүмө көрүнгөн адамдын бардыгы жаман. Менин демим кыстыгып баратат. Жардам бериңиз. Александр Александрович деп тиги тарабында отурган дагы бир аял үшкүрүнүп, бышкырынып, оң тарабында отурган чиновникке сүйөнө кетти. Кантейин жаным, айтканыңдын бир да жалганы жок. Бирок колдон келери ушул болуп жатат. Эмки станцияга барганда мындай чулоктор үчүн чара көрөм. Мен дагы мындай кордуктарга чыдай албайм. Сабыр кыл жаным, Асинка деп. Анын ири аялын желпип жөлөөдө. Каныбектин кан ичине тартып, көздөрү жайнап, тиштери кычырап, жаак эттери түйүлө баштады. Вагондун эшиги алдында турган балдар бирин-бири жогору көтөрүшүп, Каныбекти карап турушат. Эч кимге угузбай, өз ара акырын гана: эгер ага бирөө тийсе, биз аны менен эсептешебиз дешип, алдыртадан убадалашып жатышат. Каныбек акырын наганын сууруп алды дагы артында тургандарга карап: силер кичине кийин болгулачы деп, артында тургандарды азыраак артка чегиндирип, өзү дагы азыраак артка чегинип, ортоңку полканын темирин бекем кармап: кош господалар, жакшылыкча орун беришүүнү каалабайсыңарбы деди. Жок, бизге тынчтык бергин, экинчи мен сени менен сүйлөшпөйм деп чакыраңдап бирөө тура калды. Анын ар жагында аялын кучактап отурган дагы бирөө жаман сөздөрдү айтып жиберди. Бул кандай наадандык дешип, төрөнүн сөзүн угуп отургандар жактырышпады. Андай болсо, господалар, кың дебестен купени бошоткула деп Каныбек жекирип катуу айтты. Тигилер уккан кулактарына ишенбегендей ооздорун ача, кулактарын дилдейте, өңдөрүн кумсарта. Кантип дешти. Тургула деп бакыра Каныбек наганын кесип кармай берди эле. Бир кичетки эркектин колтугунда отурган аял бакырып жиберди. Жакшылыкча сүйлөгөнгө көнбөгөндөрдү ушундай кылуу керек деп жанагы Каныбекти кармап турган аял шыкак бере баштады. Бул кандай чочкочулук деп купенин аркы түбүндө отурган бирөө тура калганда: мындай чочкочулук деп Каныбек атып жиберди эле. Ок тиги тура калганын ийининен өтүп, ачык терезеден чыгып кеткендей болду. Энеке, Кудай сакта. Шайтан алгырдын купесин бошотолу. Арадан жарым минут өтпөй господалар купени бошотушту. Алдыңкы 2 полка гана эмес, ортодогу 2 полкадагы аякташып жаткан 4 кыздан бошоду. Петя, мен аба, балдарды бир алып кел. Балдардын жолун тороп турган эл эч кандай каршылык көрсөтпөстөн арасын ача беришти. Петя күлүңдөгөн көрүнүшү менен келип Каныбектин алдына тура калды. Ортоңку 2 полкага батыша отургула, калганын 3 полкага сыйлыгышкыла деп Каныбек айтып оозун жыйып алгыча.
кармагыла деген Петяның кубанычтуу үнү чыкканда балдар кандайча барып отура калышкандыктарын Каныбек байкабай калды. Батыштыңарбы? Ананчы? Ага, биз жанагы господалардан дурус отурдук. Жашасын мээримдүүлүк, бул ураанды кыйкыруу менен балдар кулак мээне жарышып ышкырып да жиберишти. Аба, отуруңуз. Отуруңуз. Өзүңүз мурун отуруңуз. Отурам, албетте, мен отурам деп Каныбек купенин терезеси алдына барып турду дагы, кел досум, мага окшош чолок көрүнөсүң, мындай отур. Калган орунду сиз бийлейсиз деп жанагы жардамдашып жүргөн аялга карады. Рахмат деп аял жылуу жүзү менен күлүмсүрөй Каныбекти сүйөй отургузду дагы, өзү да жанына отуруп, ары жакта туруп турган 3 адамга көз ымдады. Кийими начар жумушчу дыйкандарды отургузат го десем, чиреген господаларды отургузушу кандай деп Каныбек нааразы болуу менен аялды жактырбагандай. Эй, туугандар, экөөң да келип отур деп кийими начар 2 кишини чакырды. Аял Каныбектин нааразы болгондугун көрдү да, үчөө тең биздики, ЦКнын тапшырмасы менен Ташкентке бара жатабыз деп акырын гана Каныбектин кулагына шыбырай салды. Каныбек ыңгайсызыраак курштук кылып жибергенине уяла түштүбү? Жоот котуп 2 жакты карап, поезддин өтө акырын бара жатканын байкады дагы, маңдайындагы отурган балдарды карап, Петя кайда? Үстүбүздө отурат аба. Эмне аба? Жакшыр билесиңби деди Каныбек. Петя ыңгайсыз абалга түшкөндөй башын 1-2 чулгуп, далысын күйүшүп терезе жакты карап турду дагы. Мен ыр билбейм, Алюшанын жакшыры бар деди. Туура, сонун ыр. Үнү кандай? Кадим булбул. Булбулдан өтөт десе да болот. Алёша, мына булагабыз үчүн ырда. Эгер булагабыз болбосо, күнүбүз карам болот эле. Отурган жерим ыңгайсыз болуп жатат. Кел мында кел. Жашы 14-15 чамасындагы арык кубакай бала 3-чү полкадан түшүп келип отурду. Бирок кийиминин жыртыгынан уялдыбы, өтө ыңгайсызданып, жаман штанынын жыртыктарын кымыра баштады. Иштеме эмес, Алёша, сен бактылуу, кийимдүү да болосуң деп. Анын жанында отурган адам Алёшаны далыга таптады. Алёша, музыка, духовный оркестр. Балдар колдорундагы сөөктөрү менен кандайчадыр назик күүнү ойной башташты. Алардын аты жогу менен ортонунун жана ортону менен сөөмөйүнүн арасына узундугу 4 эле келген кабырга сөөктөр тең ортосунан беттештирилип кармалган. Бармак менен сөөмөйдү жана чыпалак менен аты жокту бириктирип, ортондорун кыймылдатпай туруп калдыратканда кандайчадыр муңдуу обонду көңүлгө салды. Балдардын колундагы бодомалдын кабырга сөөктөрү, ал сөөктөрдүн калыңдыгы, жазылыгы, узундугу, тунуктугу түрдүүчө болгондуктан үндөрү дагы түрдүүчө чыкты. Мен бир жетим, багаары жок. Алыс кеттим, тентип кеттим, караары жок. Бирге турган, бирге жүргөн, аштан өлдү карындашым. Кайда энем, кайда атам? Каңгырады жалгыз башым, жашым агат. Жазгы жамгыр төгүлгөндөй, тумчугамын, түпсүз көлгө чөмүлгөндөй. Каным кетти, кароом кетти, кабырга сөгүлгөндөй. Алтын энем, асыл атам, кайда кетти бир көрүнбөй. Мен адаштым айсыз түндө. Кантсем жетем жаркыраган асыл күнгө. Кимдер угат, мен боздосом муңдуу үндү. Ким көрсөтөт, мен жыргачуу эркин күндү. Деп Алёша токтоп калды. Ырда Алёша дагы көп эмеспи деп балдар чуулдай башташты. Бирок Алёша алардын эч кимисине жооп кайрылган жок, ырдаган да жок. Эмне үчүндүр күнөөлүү адамча Каныбектин жанында ыйлап отурган аялды бир карады дагы башын төмөн салды. Алёшанын муңдуу сөздөрү, мукамдуу кооз обону, булбулдукундай назик үнү уккандардын эч жүрөгүн элжиретип, эрксизден көз жаштарын төктүрдү. Ата эне жана бир туугандарын эске түшүргөндөй Алёшанын жолдоштору дагы тым-тырс муңайышты. Каныбектин жанындагы аял
көзүнүн жашын сүрттү дагы. Бул ырды өзүң чыгардыңбы деди. Жок, менден улуу бир тууганым чыгарган. Обонунчу? Обонун да ошол чыгарган. Ал бир тууганың кайда? Жайында согуштан өлдү. Ал өзү кызылдар тарабында болчу деп, агасынын кызылдар тарабында болгондугуна сыймыктангандай, Алёша башын жогору көтөрүп эки жагын карады. Атаң эмне болгон? Мындан 8 жыл мурда Сибирге айдалып кетип өлүптүр. Энеңчи? Энем жазында келтеден өлгөн. Алёшанын атасы революционер экенин, агасы кызыл аскер болуп жүрүп өлгөнүн Каныбек жананын жанындагылар түшүнүштү. Бирок Каныбектин көзүнүн кычыгында мөлтүрөгөн жаш турду. Менин эркиним дагы ушинтип тентип жүрөт болду бекен деген ойдон улам, анын санаасы санга бөлүнүп, ою алдагайда кетти. Бирок күтүлбөгөн окуя башталды. Мындай окуя болот деп отургандардын эч бири күткөн эмес. Поезд станцияга жаңы келип токтоору менен вагондун тиги эшиги тараптан бир топ аял эркектин үнү чыкты. Аны бери алып кел. Кайда отурат? Бери келсеңиз, биз ага көрбөгөнүн көрсөтөбүз. Андайларды ошол отурган жеринде атып салыш керек. Ооба, сөзсүз. Биз мындай кордуктарга чыдабайбыз. Биздин тукумдар мындай кордукту эч качан көргөн эмес. Ал кайда жүрөт? Бери басыңыз. Мындай тургула. Мына бандиттердин башчысы деп, жанагы ушул орундан куулуп чыккан господалардын бири ээрчитип келген эки полицияга Каныбекти көрсөттү. Сенсиңби деп, муруттарын чыйратып эки полиция тапанчаларын сууруду. Эмне үчүндүр Каныбектин жүрөгү сестенип, көзүнө Сибир элестей түштү. Эмне карайсың? Тур ордуңдан. Тапанча суурушту. Биз сага көрсөтөбүз деп. Жүрү биз менен. Бандит, башкесер, кызыл, большевик деп келген эки полиция күпүлдөдү. Ал экөө гана эмес, ал экөөнүн артынан дагы 4 полиция келди. Окуя күч алды. Уламдан улам караңгы түшүп келе жатат. Бул станция анчалык чоң эмес, бирок 9 жолдун тоому, туш-туш тараптан келген жолдор бул темир жол бекетин ар кайсы шаар менен жана чоң селолор менен байланыштырып турат. Азыркы бара турган темир жол бекетин кызылдар алыптыр. Жок, азыр ала элек экен деген сыяктуу талаштар пассажирлер арасынан чыгып келгендиктен жана карама-каршы эки көз караштар болгондуктан пассажирлер бирин-бири жек көрүү менен тымызын гана келе жатышкан. Кана тур, эгер турбасаң, дал отурган жериңди атып салам деп, полициялардын бири тапанчасын түздөдү. 3 дегенче турбасаң, атабыз деп, дагы бир полиция тапанчасын түздөп, бир кана деп шаштысын ала баштады. Токто деп, Каныбектин жанында отурган аял полициянын тапанчасын кармай калды. Аялдын жанындагы эркектер дагы тура калышты. Мүмкүн болсо, бизге тийбеңиз. Эгер макул болбосоңор, деди дагы. Аял 7 атар маузерин сууруп чыкты. Аялды көрүп, берки 3 эркек дагы маузерлерин сууруп алышты. Жебирейилди көрсө, 7 күнчүлүк качпайбы деп, эки тараптан суурулган жарактарды көргөндөр кайда кире качаарына амал табышпай, кай бири бакырып, кай бири аңкайып карап тургандарын жемелеген болуп, вагондун эки учуна карай сүрүлүштү. Коңшуң коркок болсо, өзүңдү үркүтүп өлтүрөт деп, берки жакта эмне болгонун көрбөсө да жаман үндөрүн чыгара, бакырып вагондон түшө качып жаткандар көбөйдү. Бул эмне деп, бакырып келген полиция эмнегедир чуучулагандай, арткыларына карап тапанчасынын оозун төмөндөттү. Мына, жаракчандар, жарактуу каракчылар. Булар каракчы эмес деп Петя кыйкырды. Эгер тие турган болсоңор, биз аянбайбыз, силерден деп. Алёша бир булдик тапанчаны кармап турат. Жалгыз Алёша эмес, балдардын бардыгы бирден булдикти полицияга каршы сурушту. Каныбек балдардын бул көрүнүшүнө аябай таң калды. Эки тарапта турган эл чыга качкандыктан вагондун ичи алда качан бошоп калган. Каныбектерге жан тарткан бир катар гана эркектер турат. Тиги полициялардын арт жагында турган баягы 3 чиновник оозун ачууда. Алардын айрымдары алда качан тышка чыга качкан сыяктуу. Сиздер бизге
Тапанча сунгандарыңар үчүн жооптуу болоруңарды унутпагыла. Биз силердей бандалар менен жөн калышпайбыз. Бизден уруксаатсыз поезд жөнөбөй турганын станциянын начальнигине билдиргиле деп алдыңкы турган полиция артына карады эле. Артта турган бирөө чуркаган бойдон кетти. Тиги эшик тарапта турган бир киши. Эмне үчүн андай? Бир тентек үчүн бир канча киши жаза тартабы? Эгер станцияда кармалып жаткаңар келбесе, уюшулган түрдө мына бул бандиттерди кармашып бергиле. Анан силерди жөнөтөбүз дешти полициялар. Аңгыча болбой тарсылдаган мылтык, татыраган пулемет үндөрү чыгуу менен бирге жер дөңгүрөтүп ураалаган үндөрү кылды. Ураалаган калың үн уламдан улам жакындап келет. Өлдүк, вагонго киргиле. Жол бер, акырын. Баягы вагондон чыга качкан эл жабылып кайра вагондун ичине карай тырмышышты. Айтып түгөткүс тополоң, кулак мээни жарган чуу эме башталды. Көз ачып жумганча болбой, аттуу аскерлер келип, поездди тегеректеп калышты. Бир канча аттуулар станция үйүн жана башкаларын тегеректей башташты. Согушка катышпаган карапайым эл эмес, ичен рет согушка катышкан Каныбек үчүн дагы тегеректеп калган атчандар күдүк болду. Бул биздин аскерлерби? Же актардыкыбы деген ой көз ачып жумганча Каныбектин оюна эчен келип, эчен кетти. Бардык адамдарды вагондон түшүргүлө. Кимде ким каршылык көрсөтсө атып салгыла деген катуу команда болду. Биздикилер көрүнөт, жылдызы көрүнбөйт дешип, балдардын бир катары чуудаша кетти. Кимдир бирөө терезеден ширеңке чагып жибергенде, атын жулкунтуп турган кызыл аскердин маңдайындагы кызыл чүпүрөк жылдызы көрүнө калды. Биздикилер деп Каныбек кыйкырып жиберди. Эң сонун кана? Ардактуу полициялар, колуңардагы жарактарды тапшырасыңарбы деди Каныбектин жанында турган аял. Полициялар жооп кайраганча эки тараптан кызыл аскерлер шыпылдап кирип келе жатышты. Көздөрү жалын күйгөндөй, колдорунда кылыч, маузер, тапанча. Көтөргүлө колуңарды деп Каныбек жаман шамдын жарыгы менен полицияларга карай умтулду. Беркилер дагы тапанчаларын кезеп, умтулгандарга полициялар үн чыгарбай колдорун көтөрүштү. Жарактарын алышты. Силер ким деп 10 чакты кызыл аскер Каныбектерге тапанчаларын кесей калышты. Биз өзүбүз, мына буларды алыңыздар, анан биз таанышабыз деди Каныбектин жанындагы аял. Каныбек деп кубанычтуу үн менен бакыра бир орус жигит келип Каныбекти кучактап, эки бетинен өптү дагы тигилерди алгыла деди. Тиги аялдын көрсөтүүсү боюнча полицияларды жана чиновниктерди кызыл аскерлер айдап чыгып кетишти. Кош, менин кымбаттуу досум, азаптуу Сибирдин түрмөсүндө оор согуштун ичинде бирге жүргөн курбум, жолдошум, жан аяшпас тилектешим, ушундай учурда жолуктукпу деп Каныбек Захаровду дагы кучактап бетинен өөп сүйлө деди. Эмнени айтайын, жөнөкөй учурда сөз көп болсо дагы мындай учурда табылбай калат экен. Капитан кайда? Ал Украина тараптагы согушта бир дивизияга командалык кылат деп уктум. Сен каталган жоксуңбу? Жок, мен жарадар болуп госпиталда жатканда келген. Дагы 3 күндөн кийин келем деди эле, бирок мен башка госпиталга которулуп кетип, жолуга албай калдым. Адресин да билбейм. Мен да билбейм. Силердин бөлүк эмне болду? Атчандар полку. Сенден башка ким бар? Сибирде жүргөндөрдөнбү? Терентьев, Александров, Игнатьев бар. Кайсы Игнатьев? Эсиңдеби сен сууга түшүп кетчүдө, сени кармайм деп кийимчен сууга секирип түшчү. Эски матросчу. Билем. Ал эмне, жөн эле солдатпы? Жок, ал менин командирим. Сенчи? Мен согуш өнөрүн кыйын билгендиктен отделкомго араң жетиштим, деп Захаров күлө Каныбекти тарта кысып койду. Анда менин даражам чоң турбайбы деп Каныбек тамашалуу карады. Эмне? Командир взвод деди да, кандайдыр кемчилигин мойнуна алгандай Каныбек төмөн карап улутунуп койду да, бирок согуштук билим жетишпейт досум. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло деген. Куру кыйкырык, жылаңач муштум менен душманды талкалоого болбойт. Акыл айла керек. Айрыкча согуштук акыл айла керек экен. Госпиталда 6 ай жатканда
согуш жөнүндө жазган бир топ китептерди окудум. Албетте, китепти окуу бир башка, согуш жүзүндө колдонуу такыр башка тура. Албетте, Жолдош отделком, сизди командир взвод чакырып жатат, деди сырттан кирип келген кызыл аскер. Азыр, деди дагы Захаров, сол колу менен кылычын, оң колу менен тапанчасын кармап жүгүргөн бойдон чыга жөнөдү. Жарымы жок шам күйүп отуруп азайып калды. Вагондун ичи өтө эле ала көлөкө, эл жок. Бардык вагондогу пассажирлер алда качан түшүрүлгөн. Каныбектин суроосу боюнча аял 3 жолдошу менен гана калган. Бирок сүйлөшкөн эч ким жок. Эмне үчүндүр сум сайын которушат. 1-2 көчө чамасындагы жерден мылтык үндөр угулат. Билебиз силерди деген үндөр кез-кез чыгып калат. Өлүм алдындагы душмандар ушундай сүйлөй тургандары Каныбекке маалим. Сиз мени тааныйсызбы, деди аялдын жанындагы эркек Каныбекке карап. Жок, деди Каныбек көзүн айырбай. Жолдош Санзызов, мындан 6 жылы мурун көргөн сизди эмес, 6 ай мурун көргөн мени дагы тааныбай калыптыр, деди аял. Аялдын жашы 30дан небак ашкан, чачы ачык сары. Алыстан көргөн адам чачы ак деп айтышы да мүмкүн. Бою шыңкыйып ичке. Кыз кезинде далай азаматтардын көзүнүн жоосун алса керек. Ырас. Азыр да бир көргөн адамдын жүрөгүн туйлатаарлык турпаты бар. Бирок эмне үчүндүр кыйноо көргөн адамдай өңүнүн нуру өчүп турат. Каныбек ыңгайсызданып турду дагы. Чыным менен сизди тааныбай турам, деди. Эч кандай күнөө эмес. Мен дагы сизди тааныбай отурам. Жанагы жолдошуңуз менен сүйлөшүп жатканда гана араң тааныдым, деп. Мен да сизди тааныбай отуруп, жанагы жолдошуңуз менен сүйлөшүп жатканда гана араң тааныдым, деп. Ал киши ары жагын карады дагы кайра бурулуп. Мен да силер менен 1 жыл чогуу жүргөмүн. Анан оорумуш болуп баракта калып качканбыз, дегенде Каныбек көзүн алайда ачып туруп. Токтоңуз, 3-чү барактанбы? Ооба. Сиз Лесников Николай эмессизби? Дал ошомун, деп күлүмсүрөй экөө колдорун кыса кармап көрүшүштү. Кош, Жолдош Санзызов Каныбек. Жолдош Лесниковду тааныдыңыз? А меничи? Кудай урсун, сизди таанай албай отурам. Кечириңиз, көп жылдар бою Сибирде жүрдүм. Андан эптеп келип тилектештерим менен бирге согушка кирдим. Бирок тагдыр менден азабын аяган эмес окшойт. 30 мартта саныман жарадар болуп 6 ай госпиталда жаттым. Али айыкканым жок. Бул 6 ай мен үчүн 600 жылдай татыдыбы дейм. Себеби өзүңүздөргө маалым, сизге жан ачыган докторлор чамалуу. Дары-дармек жетишпейт, тамак начар, жолдошторум согушта жүрөт. А менчи же өлүү эмес, же тирүү эмес сандалып эки ортодо жүрөм. Кээде капа болуп жанымдан аша кечем. Кээде жакшылыктан үмүт үзбөйсүз. Алда качан жоготкон катың балаңды эстеп, аны көрүүгө үмүт кыласың. Кегиң бар душмандан кек алгың келет. Мындан 3 күн илгери комиссия көрүп, мени согушка жарабайсың. Дагы 1-2 жыл дарылануу керек деп, керектен чыгарып таштады. Ошондон бери аябай капамын. Анын үстүнө госпиталда мындан көп жатууга туура келбеди. Себеби доктор жана медайымдар менен уруша берип, жаман көрүнүп кеттим. Ошондуктан кечеги түнү госпиталдан чыктым, деди Каныбек. Качып чыктыңбы? Жөн жибергиле десем жиберишпеди. Сен жөнөкөй киши эмессиң. Сени катуу тапшырган. Сен үчүн жооптуу болобуз дешет. Ошондуктан качтым. Эч кандай документти алганым жок, деп Каныбек кылмыштуу адамдай шылкыйып турду дагы. Мага эч кандай документтин дагы кереги жок, деп тиштенип кимгедир ачуусу келе түштү. Оор турмуш, узак оорудан улам Каныбектин мүнөзү бузулуп калганын отургандар сезе коюшту дагы. Эчтеме эмес, бардыгы өз жайында болот. Документти мен өзүм дайындап берем, деди Лесников. Ай, Каныбек, мени тааныбай калганың кызык, деп. Бирок бул күнөө эмес, балким мен дагы тааныбай калышым мүмкүн, деп аял Каныбекти далга таптап эркелетип турду дагы. Мен Мария эмесминби, деди. Каныбек жалткырай тиктеп турду дагы. Көптөн кийин кайсы Мария, деди. 30 марттын түнү, ай караңгы, күн бүркөк. Мен 2 араба кеч жолдошум менен чабуулга өткөн силердин полкко тамак тартып бара жаткан элек. Аңгыча болбой жолдун оң тарабынан
онтогон дабыш чыкты. Биз арабаны токтотуп барып карасак, бир командир саал кансырап калыптыр. Кечириңиз, Мария, кечириңиз. Мен эми тааныдым деп Каныбек Мариянын колун кыса кармап, акырын кучактай кысты дагы. Кечириңиз, эгер сиз мени госпиталга алып барбасаңыз, өлүшүм сөзсүз эле. Рас, менин жанымдын аралчысы сиз болгонсуз. Сизге мен көп милдеттүүмүн, бирок сиздин көрүнүшүңүз такыр башкача эле. Кийимиңиз дагы, деп Каныбек акыркы сөзүн уялыңкырап сүйлөдү. Албетте башкача болчу, бирок өңүм, чачым, көзүм ошол калыбы менен, деп Мария күлүп койду. Вагондун арт жак эшиги тарс ачылып, шашылган кишилер келе жаткан сыяктанды. Дудков, мен мында жолдош командир. Эмне үчүн бул вагондо адамдар калган? Жолдош Захаров билет. Захаров? Мен сизге түшүндүрдүм эле го? Түшүнгөнүм жок. Түшүнбөймүн дагы. Луковский, мен мында жолдош командир. Дароо буларды камакка алгын. Захаров, сага 5 наряд. Жарайт, 5 күн наряд. Игнатьев ары өтүп барып, кайра бери басып келди дагы. Кана деп, кызыл аскерлерге акырая карады дагы, кимде-ким кая шагыла турган болсо, атып салгыла деди. Кызыл аскерлер эч нерсеге түшүнбөй калышты. Менин эски досум, ал мени өлүмдөн алып калган досум. Мени алып баргыла деп келип, эми камакка алгыла деши таң каларлык иш болду. Бирок буйрукта. Мария, Лесников эмес. Каныбек дагы таңдана баштады. Каныбек ордунан тура калды дагы, сүйгүнчүктүү көрүнүш менен. Жолдош командир, амандашалы, андан кийин кайда алып барсаңыз өзүңүз билиңиз. Тарт тилиңди. Мен силердей шпиондорго командир эмесмин, деп бакырды Игнатьев. Басыңыздар, деп 7-8 кызыл аскер төртөөнү айдап жөнөштү. Бирок эмне үчүндүр полицияларга суурулган тапанчаларын кызыл аскерлерге суурушкан жок. Станциядагы бардык укук кызыл аскерлердин колуна өткөн. Телефон, телеграф бөлүмдөрүнүн алдында кароолчу кызыл аскерлер жүрөт. Анын катарындагы бөлмөдөн онтологон адамдардын үнү угулат. Санитаркалар чуркап, бир нерсе кылып жүрүшөт. Чамасы ушул станцияны алуудагы согушта жарадар болгон кызыл аскерлерди ошол бөлмөгө жаткырышса керек. Станциянын начальнигинин кабинети чоң бөлмө, ичинде анчалык кооздук жок. Бөлмөнүн батыш тарабындагы чоң стол, столдун айланасында 5-6 кресло бар. 4 бурчта 4 алиандра гүлү турат. Полдо тартипсиз түрдө чачылган кагаздар менен бирге Екатеринанын жана Николай III портреттери айрылып жатат. 2 кызыл аскер Лениндин портреттин дубалга кадап жатышат. Столдун артында жашы 40-тардан ашып калган, сакалы баг жайган сулууча киши столдун тартмаларын тартып, кагаздарын аңтарып окуп отурат. Бирок кандай даражадагы адам экендиги билинбейт. Башында кара бапак, маңдайында чүпүрөктөн жасап тигип койгон кызыл жылдыз, үстүнө кийгени венгерка, шымы кара, кавказча өтүгүнө шпор таккан. Оң жагында наган, полевой сумка, сол жагында кылыч жана маузер. Жаман чырактын жарыгынан улам сол көкүрөгүндөгү 2 ордени жаркырап турат. Жолдош комиссар, карап көрүңүзчү, деди портрет кадап жаткан 2 кызыл аскердин бири. Жакшы, рамкасыз портреттин көркү болбойт экен, деди экинчи кызыл аскер. Шашпагыла балдар, баардыгы болот. Азырынча сулуулукту кое туруп, душманды жеңиш керек. Душманды жеңгенден кийин тынчтык турмуш башталат. Анан рамканы жыгаштанган эмес, алтындан жасатып, алдына гүл коюп туруп билебиз. Да, ошентебиз, сөзсүз ошондой кылабыз. Душманды жеңсек, кандай сонун турмуш башталат дейсиңер? Сөз менен айтыш кыйын, деп комиссар күлүмсүрөп кубанган калыбы менен алдагайда карагандай ойго кетти. Тиги 2 кызыл аскер болсо Лениндин портреттерине кадалышты. Жолдош комиссар, сиздин буйругуңуз боюнча алып келдик, деп Игнатьев күлүңдөп, зыңк этип тура калып, чест берип артына карады. Бул учурда кызыл аскерлер
конвиктерди дагы айдап кирип келишти. Комиссар күлүңдөгөн калыбы менен саламатсыздарбы деп бардыгы менен кол алышты дагы сиз Сансызов конвиксиз го. Сиз мени кайдан тааныйсыз деп конвик таңданып карап калды. Мен сизди абдан тааныйм. Башыңыздан өткөргөн окуяларды укканмын. Кимден? Игнатьев дегенди тааныйсызбы? Конвик суроого жооп бербестен жалт бурулуп Игнатьевке караганда ал: "Жолдош комиссар, эми уруксаат кылыңыз" деп чест берип тура калды. "Уруксаат? Көрүшүңүз?" Игнатьев конвикти чап кучактап алып өбүштү да: "Ну, бүркүтүм, эмне жалдырайсың? Же мен айдатып келгенге таарынып турасыңбы?" "Мага берилген буйрук ошондой болчу, досум." "Да, буйрукту мен бердим, жолдош Сансызов. Биринчиден, сиздер түшүп бара жаткан поезд бизге шашылыш түрдө керек. Себебин айтып отуруу пайдасыз. Сурабасаңыздар да болот. Экинчиден, сиздерди текшерүүгө аргасыз болдум. Угушума караганда тиги 4 жолдошуңуз айрыкча тапшырма менен Ташкентке бара жатса керек. Бирок эч кандай күч кубатыңар жок туруп, вагондун ичинде баарыдан мурда душман ээлеп турган жерде тапанчаңарды сууруп ок атып жүргөнүңүздөргө жол болсун" деди комиссар. Тигилер эч үн каткан жок. Алар абдан күнөөкөр болгондой төмөн карашты. Кызыл аскерлер үнсүз сөзсүз тигилерди карап турат. Көптөн кийин конвик балдагын таяна бутун солгуп алды дагы төмөн караган калыбы менен: "Бардык күнөө менде" деди. Ал уялганына чыдабай тердеп турду. Комиссар ордунан ыргып тура столду бир муштап: "Бул эмне деген маскарачылык? Сиз сыяктуу эчен жылы сүргүндө жүргөн, аркы беркини билген киши ушундай кылабы? Сизге мындай акылсыздыкты ким үйрөттү? Согуштун мындай тактикасын кайдан таптыңар? Күнү түнү тынбай согушуп жаткан бизге жарак жетпей жатканда мынчалык көп жаракты силерге ким берди? Душман силердин жаракты тартып алып бизге каршы атса эмне дейсиңер? Же болбосо бешөөнү 5 жерге атып салса силердин тапшырманы ким аткарат? Большевиктик тактика кайда? Кана, ойлогулачы" деп дагы далай жемелеген акылдарды айткандан кийин: "Жарагыңарды столдун үстүнө койгула" деди. Бешөө тең кыңк дебестен жарактарын чыгарып столдун үстүнө коюшту. Жалгыз конвик эмес, комиссардын сөзүнө тиги 4-өө да тердеди. "Окторуңарды дагы койгула." Комиссардын үнү тигилер үчүн бир жолу мээримдүү сезилди. Комиссар тиги 4-өөнүн документин карап кайра берди дагы: "Карачы, эмне деген кымбаттуу адамсыңар. Жаныңарды аябай эл үчүн, пролетариаттар үчүн, дыйкандар үчүн кымбат кылгансыңар. Согушта көрүнүктүү кайрат кылгандыгыңар үчүн командованиянын атынан бул жарактарды сыйлыкка алыпсыңар. Ал эми бала кылбай турган иштерди" дегенде полктун командири Морозов: "Кечирип кой, жолдош комиссар. Билесиңби кандай кызык бар экенин" деп сырттан шашып кирип келди дагы бул жерде турган чоочун адамдарды көрө коюп: "О, адам бар экен го" деп токтой калды. Комиссар күлүмсүрөй: "Жанагы адамдар ушулар. Ким экен булар?" деп Морозов көзүнүн кыйыгы менен тигилерди карады. "Өзүбүздүн кишилер, бешөө тең коммунист, бирок кайбир кылыктары. Түшүнүктүү, булардын аскери кандай дейсиң" деп эшик тарапты карады дагы: "Чумаков алдагы балдарды чемоданы менен бери алып кел" деди Морозов. Петя 3 жолдошу менен төртөөлөп 2 чоң чемоданды араң көтөрүп келип коюшту дагы ыйламсырай Морозовду карашып: "Кете берелиби? Бул эмне деген чемодан?" Петя комиссар менен Морозовго жал-жал карап алды да: "Чемодан" деди. "Чемодан экенин көрүп турам, ичинде эмне бар?" "Тапанча, ок." "Тапанча, ок? Кандайча?" Петя жана анын жолдоштору үн чыгарбай жер карашат. Морозов күлүмсүрөп турду дагы: "Бул балдардын кылыгы толуп жатат, бирок алардын бизге кереги жок. Чемодан жөнүндөгү аңгеме болсо" дегенде Петя жана анын жанындагы балдар акырын эшикти көздөй жылып кетүүгө аракет кыла башташты эле. "Кетирбегиле" деди Морозов эшиктин алдында турган кызыл аскерлерге карап.
Чынында балдар качып кетүүнү ойлогон жок, Каныбектен уялышты эле. Поездге түшкөнү жатканда кандайчадыр бир киши 2 чемоданды зорго көтөрүп келип тура калат. Ал киши билетин карап жатканда бул балдар бул 2 чемоданды уурдап алышат. Биз кийим кече тамак деп уурдаганбыз, деди Петянын жанындагы бир бала. Ал киши кайда экенин билесиңерби, деди комиссар. Балдардын жардамы менен чемодандын ээсин кармадык. Тула шаарынан келе жаткан азамат экен. Аны менен жай сүйлөшөбүз. Чемоданында 12 булдик, 8 маузер, 8 наган жана көп сандаган ок бар экен. Балдар тарабынан эч нерсе коромжу болгон эмес, деди Морозов. Комиссар 2 чемоданды ачып көрдү дагы столдун үстүндө жаткан маузер менен нагандарды көрсөтө. Буларды эмне кылабыз, деди жылуу жүзү менен. Менимче сыйлык алган жарактары болгондуктан кайтарып бериш керек. Бирок окту чымчыкка жумшабай, душманга жумшаш керек экенин айтууңуз керек. Биздин армиябыз бардык жагынан кемчил экенин бул жолдоштор толук түшүнүшү зарыл. Дурус, деп комиссар жарактарын кайтарып берди дагы бардыгына 5тен ок берип, калганын столдун үстүнө чогултуп, сиздерге 5тен ок жетет го. 4 окту душманга жумшасаңар, айла кеткенде 5-син өзүңөргө жумшасаңар болор дейм, деп комиссар тигилерге карап калды. Алардын эч кимиси комиссарга карап сүйлөгөн да жок, орундарынан козголгон да жок. Чоң кылмыштарын мойнуна алгандай чексиз уялып турушту. 2 жүрөк тартышканда. Каныбек вагондун оозуна чыга келди дагы колундагы баштыгын таягына кошо кармап, экинчи колу менен вагондун туткасын кармап, сол бутун аярдап келип тепкичке койгондо жогдор жүнүн кырккан, кара нар моюнданган бир өзбек чуркап келип: "Афандам, токтоңуз, токтоңуз!" Секирип тепкичке чыга калып, Каныбекти балача аркасына көтөрө коюп, жерге лып түшүрө салып, алда качан аракети менен бирге окуп бүтүрүп койгондой болгон дубасын 2-3 жолу үшкүрө дем салып, Каныбектин колдорун ушалап силкип, көздөрүн сүзө карап калды. Каныбек алкыш айтты дагы чөнтөгүнөн кулунду бээнин сүрөтү бар жалгыз акчаны алып берип, базарга карап басты. Жоомарт адам экен, 4-чүлөрдөнбү дейм. Көйнөгүнүн жакасы ошондой, өңү начар экен. Кассалга аксап басат экен. Мандикерге барган эме го. Өңүнө караганда чекене жердин баласы эмес. Көз карашы башкача, дешип, Кара Суу станциясынын алдында турган элдер өз ара күбүрөшө баштады. Октябрь айынын акыры, мээ кайнаткан ысык жок, күндүн илеби кайткан. Жердин бети жайкы жашыл ыраңдан ажырап кубарган. Шыңкыйган терек, баг жайган тал, дүңгүл тыттардын жалбырактары саргарган, мөмөлөрүн салбыраткан алма, өрүк, жүзүм, анарлар сыяктуу адам баласын суктандырган жемишинен эмес, жалбырактарынан да ажырай баштаган. Түштүктөн бүлбүлдөгөн ноокат тоолору, түштүк чыгыштагы Алдаяр тоосу, чыгыштагы Жалал-Абад, көк жаңгак тоолору, шакыйы кармаган кемпир баштанып, алда качан ак кардан элече коронушкан. Шыйпаңы менен чымын коруп, жоолугу менен желпинип отурган дүкөнчүлөр жок. Азыркы поездден келип түшкөн элби же Жалал-Абадтан келе турган поездди күтүп турган элби? Станциянын артында, чайханаларда адам көп. Эл жатса дагы Элебай акем жатпайт деп, үйүндө тамагы толуп турса дагы, чайханага келип, бир чайнек чайды ичип отурууну адат кылуучулар көп болгондуктан, тек кажы кужу сөздөрүнүн кайсы экенин ажыратуу кыйын. Каныбек акырын басып келип, чарпаяга отуруп: "Самоорчу аке, бир чайнек чай бериңиз", деди. Самоорчу Каныбекти көргөндө эле даярдап койгонбу, оозун жыйып ала электе. "Мынаңыз", деп, чоң ак чайнек чайды, кичинекей көк ала чыныны, 2 чоң ак нан менен 2 кадак жүзүмдү
Патныска салып алдына кое салды. Мага нан менен жүзүмдүн кереги жок эле. Мейли жаным аке, табитиңиз тартмаса, сейиллик үчүн тура берсин. Сизден пул албаймын деп, сулууча келген кара каш бала сол кашын серпип күлө, колун боорун алып, ийилип койду дагы чуркап кетти. Чайхананын төрүндөгү чарпаяда 20 киши отурат. Алардын жашы 20-дан тартып 40 арасында. Үстүндөгү жибек шайы чапан, белиндеги жибек жуулук, буттарындагы намаркан маазы, баштарындагы топуларына караганда дүнүйөсү түгөл байбачалар сыяктанды. Төрдөгү бирөө дутар чалып, ортолорунда 14-15 чамасындагы жакшы кийинген кара каш сулуу бала, чык-чытына чекесине кулунду бээнин сүрөтү бар акчалардан илип коюп бийлеп жатат. Бийлеген бала каш серпип мамиле кылса, ошол байбача дос жанынан экен деп дүнүйөнүн рахатын жалгыз өзү көрүп жаткансып, кылча жанын аябай өзүн өзү токмоктоп, жылаңач көкүрөгүн кызартып отурат. Башка чарпаяда отургандардын эки көздөрү дагы ошол чарпаядагыларда. Анда турган байбачалардын марттыгын сынап, ар кимдин көз карашын байкап, баланын бийлегенине суктанышат. Кыскасы алар байбачалардын шары менен арак ичпесе дагы көңүлдүү отурушат. Аке, ата-энем жок, бир сагырмын, наныңыздан кудайа кылыңыз деп, жашыраак бала келди эле Каныбек бир нандын жарымын берди. Ака, эч багаарым жок, жардам кылыңыз деп, кичинекей кыз бала келди эле Каныбек ага калган жарымын кармата берди. Балам, садагың болсо бер, жалгыз уулумду миң башылар абакка салдырган. Келиним өткөн жылы өлгөн, көзүм азиз, каралашаар адамым жок. Мына бул баламдын жалгыз баласы эле, ушуга наныңдан бериш деп бир кемпир муңканып жиберди. Каныбек эч сөз айтпай жалдырап карады да калды. Анын жаактары карышып, кабактары түйүлүп, көзүнүн кычыктарына жаш тола баштады. Алдында жалдырап, ачарбак сыяктуу бала менен кемпирдин сүлөкөтү турду. Каныбектин акылы башынан кетип, эмне кылаарын биле албады. Каныбек тилден калып турган жок, түтөбөй күйүп турду. Каныбек көзүнүн жашын жамгырдай төгүп ыйлаганы турган жок, жарылып кеткени турду. Каныбек тишине басып ачууланып турган жок, бакырып бала менен кемпирди кучактаганы турду. Каныбектин эриндери кыбырап турган жок, эмне дээрин биле албай турду. Каныбектин алдында ачарбактай чоочун кемпир турган жок, жалгыз баласы эркинди жетелеп, алтын энеси ажар турду. Анын аппак чачтары тартипсиз саксайып турса да, Каныбектин көзүнө сүйүнчү айткансып, желге сеңселип турду. Баласы экөөнүн эриндери кеберсип, ачкачылыктан арыктап, ыраңдары кетип турса дагы, Каныбектин көзүнө нурданып күлүп тургандай көрүндү. Алар кайгырып ыйлап турса да, Каныбекти көрүп сүйүнгөнүнөн ыйлагансып турду. Каныбектин алкымы буулуп, тили күрмөөгө келбеди. Шордуу энем, ушул абалга келдиңби? Анархандан ажырап, эркинди жетелеп калдыңбы? Рахмат энеке, келиниңден ажырасаң дагы, жалгызыңдын жалгызын аман багып келипсиң. Азиз болбосоң, мени тааныбайт белең. Сүйүн энеке, өлдү деген Каныбегиң аман, мына мен деген ой менен кемпирди кучактай калуу үчүн ордунан тура калды. Дал ошол учурда баягы үңкүрдө энеси сүйүнгөнүнөн сокур болгонун көңүлүнө кылт эте түшүргөндө эми кантип амандашаарын билбей шашып калды. Энеке, кетеличи, бул кишинин өңү укмуштанып баратат, соо болбосо керек деп бала кемпирди тарткылай баштады. Сагынбек коркпосо дагы мусулман адамбы? Деди кемпир. Каныбек чоочуган бойдон Сагынбек деп жиберди. Энеке, жүрчү, соо киши эмес деп бала дагы энесин тарткылады. Акырын балам. Адамдан коркоор алым жок, соо киши болбогондо жеп жиберет дейсиңби? Мына мен жеп жиберсе, жанымды аягым жок деп кемпир көңүлүндө Каныбекке карай жулунууну ойлосо дагы
башка тарапка жолонду. Баласы ошондон ары жетелеп кетти. Сагынбек, Сагынбек деп Каныбек бир топко күбүрөп турду дагы. Менин жалгызымдын аты Эркин. Эркиндикке чыктым деп эркин койгом деди да. Бала менен кемпирди ээрчий карап турду. Каныбектин көрүнүшү бүтүндөй өзгөрүлүп турду эле, бирок Каныбек өзү кандай абалда турганын сезген жок. Анын көрүнүшүнө таңдангандай эки тарабындагы кишилер карап калышты. Шорду энем, ал дагы ушул кемпир сыяктуу тентип жүрөт бекен? Баарыдан мурда аманбы? Аман болсо кайда, кантип жүрөт? Менин келе жатканымды түшүндө көрдү бекен деген ой менен санаасы санга бөлүндү. Эй, наабайчы, наныңдан бир ап кел деди эле Каныбек. Менин нанымдан алыңыз деп үчөө катар чуркап келди. Ака, сиз биздин чайханадан чай ичип отургандан кийин башка наабайчылардан нан албаңыз. Керек болсо нанды мен таап берем деп чай алып келген бала нааразычылыгын көрсөтүп, нан алып жүгүрүп келген наабайчыларды сөгүп кубалады. Чайчыга Каныбектин ачуусу келе түштү эле. Сабырдуу бол, чебердеп жүр. Сага жоо көп, ыксыз курчтук кылам деп кокус-кордук тартпа. Ачууң келгенде өзүңдү өзүң токтото бил деген комиссар менен Морозовдун сөздөрү көңүлүнө тык эте калгандыктан тиштене кумсарып турду дагы. 2 нан, 2 кадак жүзүм, 1 чайнек чайың канча болот деп самоорчуга акча төлөдү дагы. Биягында турган 3-4 кайырчыга карап, мына муну ичип жегиле деди. Каныбек таягын алып кетип бара жатты эле. Кайырчылардын бири баштыгын ала жүгүрүп алып барып берди. Эмне үчүндүр Каныбек өзүн өзү токтото албады. Жүрүшүн катуулатып, кемпир менен балага жете келди. Сенин атың Сагынбекпи? Баламдын аты Сагынбек. Сен кимсиң деп баласынан озунуп кемпир саал ачуулангандай жооп кайырды. Ачууланбаңыз энеке, өз атыңыз ким? Менин атым Шагдар. Сен кимсиң? Жанагы өңү бузулган киши деди баласы. Ачууланбаңыз энеке, мен дагы үйүрүнөн адашкан жанмын. Сиз сыяктуу энемен, алган жарыман, төрөлгөнүнө 1 жума болгон баламан, мындан бир нече жылы мурун ажырагамын. Жана сиз энеме, балаңыз балама окшоп кетти деп үшкүрүп жиберди дагы. Наабайчы деп наабайчыдан 7 нан алып кемпирге берди дагы станцияга карап басты. Сен ким элең? Кайдан келе жатасың деген кемпирдин суроолорун жоопсуз калтырды. Кана, ошко бара турган адам барбы? Саябан жакшы, атым күчтүү, алды жумшак. Көзүңдү жуумп отурсаң, пешимде ошто болосуң да каласың деп араба кештер кулак мээни жарып кыйкырышат. Каныбек акырын басып келди дагы аты дурус саябаны жумшак бирөөнө отурмакчы болду. Бирок өзү түшө албай жатканда араба кеч жүгүрүп келип аяктап койду. Канча бересиң деп араба кеч сурабады. Канча аласың деп Каныбек да сурабады. Каныбектин көңүлүндө шаттык барбы же Каныбекке мактангысы келдиби? Болбосо жолдогу араба кештерди акмак кылгысы келдиби? Атына камчырып, түкүлдөтө жүрүп, 3-4 арабадан өтө чыкты. Эң алдыңкы арабанын ээси Каныбекке мактангысы келдиби? Болбосо жолдогу араба кештерди акмак кылгысы келдиби? Атына камчырып, түкүлдөтө жүрүп, 3-4 арабадан өтө чыкты. Эң алдыңкы арабанын ээси бул араба кешти алдына өткөрбөөгө аракет кылды эле. Аны келиштире сөгүп, чалабыла жөөлөтө коюп, андан да өттү. Бирок тиги араба кеч ичи күйгөндөй. Азыр кулдар кутуруп, малайлар эсирип баратпайбы? Ой кысталак, малай кутурса, чарбактагы гүлүңдү басат, катыныңдын паранчысын ачат деген ушул. Кызы талак калды, ит кубалаганбы дейм. Малайга эмне, өлсө байдын аты өлөт. Эгер өз аты болсо, 4 туягына карабайт беле. Азыр кулдар кутуруп, малайлар эсирип баратпайбы? Арабага салганы бир киши, анысы дагы 4-үчүбү дейм. Ана балдакчан чолок көрүнөт. Ой кызы талак, өзү кал. Арабасындагысы чолок деп арткы арабадагылар каткырып калышты.
Араба кеч тигилерге ачуулуу бир карады дагы Каныбеке алардын сөзүн укпа досум деп атка бир камчы уруп койду дагы досум кайдан келе жатасың деп суроо салды. Пастан Мандикерге бардың беле? Ооба. Кайсы жерлик кыргызсың? Алайлык. О, дурус, өзүбүздүн алайлык кыргызмын де. Тууган экенсиң, атың ким? Каныбек бир аз токтоло калып, балким тааныса бир окуя чыга калабы деген ой менен Жусупбек деди. Дурус, Жусупбек досум деп айдап койду дагы, досум, көп сөз билесиң го? Мен билбегендеримди сурасам, сиз капа болбоңуз деди араба кеч. Неге капа болом? Сурай бериңиз, билгенимди айтып берермин. Ак падыша тактан кулаганы анык болдубу? Анык. Анын тактан кулаганына 1 жылдан ашык болуп калды. Анда жакшы болгон экен, эми биздин башыбызды кармай турган падышабыз ким болду? Уккан ушакка караганда Николайдын энеси Керенский болду дешет. Анда эмес, Ульянов деген жээни болду дешет. Жок, Ленин деген кызылдардын адамы большевик болуптур дешет. Кыскасы, имиш ушак. Элет жерде ошондой боло берет турбайбы? Сиз өзүңүз ким болосуз? Молла Жоро деген байдын малайымын. Атым Маманазар. 4 жылдан бери ошол байдын араба кечимин. Ар кимдин өзүнө жараша жакын адамы болот экен. Менин дагы бир жанай ашпас досум бар эле. Ошол досумдун Мандикерге кеткенине 2 жылдан ашып калды. Анын зайыбы бир байдын үй кызматкери, кайын жеңеси жалгыз баласы менен ушул Ошто ар кимдин ишин кылып турат. Досум, колду жок болгондон кийин кор болот турбайбы? Эгер менин досумдун зайыбы менен кайын жеңесин көрө турган болсоңуз, ыраазы болор элеңиз. Бирок Кудай ушундай жасап коюптур, колунан келер чара жок. Кантесиң, тагдыр ушул экен. Мен эч нерсем жок кедеймин. Кедей болсом дагы ошол досумдун бала чакасына кез каралашкан болом. Ошол досум Мандикерден келе жатат деген кабарды угуп, ар күнү поезд келер маалда Кара сууда болом. Эчтим эмес, ал досумдун ордуна сизди салып келе жатам деп кубангандай күлүп койду дагы. Досум, сиз менден сыр жашырбасаңыз, мен сизден билбегенимди гана сурайын. Бул жердеги сөздөрдү уга турган болсоңуз, 2 күндө жинди болосуз. Мен акылым азыраак кишимин. Бирок жаманда болсом, жакшылыктан үмүт үзгүм келбейт. Жыргал заман болот экен дешет, ошол жыргал заманга жанагы 3 падышанын кимиси бизди жеткирет? Деп өтө чыдамсыздык менен жооп күткөндөй, Маманазар атына кыйшайып отуруп Каныбекке карап калды. Керенский деген убактылуу байлар өкмөтүнүн улугу, ал байларды гана жактайт. Ошондой экен да. Кечеги түнү Кудай Керенскийге кубат берсин деп Молла Жоро баштаган бир тобу мусулла ичип отуруп сүйлөшкөнүн уктум эле. Ленин менен Ульянов экөө бир киши. Кандайча? Ульяновдун жашыруун аты Ленин болгон. Эми ал киши кимди жактайт? Ленин завод фабрикалардагы жумушчу пролетариаттарды, өз күчү менен иштеген дыйкандарды, жалданып иштеген сиз сыяктуу малайларды, кыскасы таманакы маңдай тери менен күн көргөн момундарды жактайт. Ой, жашаң, Кудай ошол кишиге өмүр берсин. Ал Ленин дайыма биз сыяктуулар менен кеңешип иш кылат. Жашасын, баса ал киши кеңеш өкмөтүн курам деген имиш го? Куруп жатпайбы? Чоң кичини дебей кеңешип иштешеби? Ооба. Ой, жашасын Ленин. Анык уул экен, баса Ленин кызылдар тарабындабы же большевиктер тарабындабы? Экөө бир. Большевик деген кызыл аскерге жана кеңеш өкмөтүнө жол башчылык кыла турган бир уюм. Де. Маманазар Каныбектин кээ бир сөзүнө түшүнсө дагы кээсине түшүнбөй калды. Ошондой болсо дагы Маманазарда чоң кубаныч пайда болду. Кашкар кыштактын кичинекей ашпозуна түшө калышып, арыдан бери 2 чайнек 15 мантууну жешти дагы Ошко карап жөнөп калышты. 16-17 жылдары эгин жаман чыккандыктан 18 жылы эл арасында ачарчылыкка учурагандардын саны абдан көбөйдү. Мансаптуулар мансабынын аркасында, малдуулар малынын аркасында тентеген жок. Малы менен мансабы жоктор кара кекиртегинин кайгысын ойлоп, тамак эмес кара башы кайда турганын билбей калышты. Ош менен Кара суу арасына жөө чубаган жоксуз элден
тентеген кайырчылардан жол бөгөлөт. Бар болсо айымчылык, жок болсо кайырчылык деп. Катындарын колдон жетелеп кыдыргандар күндөн күнгө көбөйүүдө. Токчулукта ит күчөйт, ачарчылыкта бит күчөйт деп басмачылар бир жактан күч алган. Эки баласына эки этегин карматып, жаңы гана балтыр бешик болгон баласын бооруна кучактап, баштыгы менен жаман жуурканын жонуна таңып көтөргөн аял сууланышкан көзү менен үлдүрөй карап, муңдуу үнүн жашыта чыгарып: "Ой айланайын, мен үчүн болбосо да мына бул балдар үчүн бирдеме ырай эмек" деп оң колун суна атты тосо тура калганда: "Аке, аке" дешип, аялдын этегин кармаган эки бала дагы колдорун сунушту. Мындай кайырчыны далай көргөн Маманазар кайбирине бирдеме берсе дагы көпчүлүгүнө бере турган эчтемем жок деп өтүп кете турган. Ал азыр мына бул кызыл чиедей жаш балдарлуу суру качкан аялды көргөндө зээни кейип кетти. Зайыбы Хашияханга деп белине түйгөн жарты нанынын жарымын сындырып берип: "Ай бечерамай" деп катуу үшкүрүп алды. Каныбек бир чоң нан сунганда: "Өмүрлүү бол аке" дешип, эки бала жарыша келип алышты. Маманазар узай берип, ээрине кыйшая Каныбекке карап: "Менин жаңыдан таанышып жүргөн бир кишим бар, ал өзү кыргыз. Анын айткандары дагы дал сиз айткандай, кеңеш өкмөтү курулат, кембагалдарга жыргалдуу заман болот дейт. Ал жыргалдуу заман болгуча булар эмне болот" деп артта калган аялга карай камчысын сереңеттирип койду. "Ал жолдошуңуз ким деген кыргыз?" деди Каныбек, Маманазарга түшүнүк берип жүргөн адамды билүүгө кызыккандай. "Анын ким экенин дагы жакшы билбейм, билген күндө дагы анын сизге керек эмне" деди дагы Акмат Чолок жөнүндөгү сырын жашырып, Каныбектин кайталап сураган суроосуна чаргыткан жоопторду берип тим болду. Ал киши ким болсо дагы революциядан түшүнүгү бар киши болсо керек. Бирок ким болду экен деп Каныбек ойлонуп баратканда: "Эми ушул жерден коштошолу тууган. Мына бул жол менен бассаңыз чоң көпүрөгө барасыз. Ал жерде чайхана көп, жатууга жай да болот" деди Маманазар. Каныбек арабадан түшүп Маманазардын айтуусу боюнча көпүрөгө карап басты. Ал шашкан жок, жай басты дагы кандайчадыр бүйрө жана кыраакы чалдардан бетер эки тараптагы үйлөрдү, дарбазаларды, бирин серин жүргөн адамдарды карап келе жатат. Эмне үчүндүр анын жүрөгү алып учат. Бала көрүнсө эркинине, зайып көрүнсө анарханына, кыз көрүнсө сакадайга окшош турат. Бирок бардыгы чоочун болуп чыгат. Эңкейишке жаңы кире берген жерде алдынан бир келин чыкты. Ал келиндин өңү башы Каныбек үчүн кандайчадыр бир көргөн адамына окшоду. Бирок качан, кайдан көргөнүн эстей албады. "Алыстан келе жаткан кары келем, сизден жай сурайын деген элем" деп келиндин жолун туруп тура калышынан чоочуп кеткендей, келин жолдун тиги четине ойт берип барып тура калды дагы жал-жал карап, кыргыз экендигин билгенден кийин саал уялгандай кыя тартып, Каныбек жаккы жоолугун тартып: "Сураңыз аке" деди. "Мындан 14-15 жыл мурун ушу жерден кеттим эле. Ошондо ушул жерде үй бүлөм калды эле. Азыр ошолордун кайда экенин билбей турам. Ошолордун жайын көрүп же угуп билдиңиз бекен" деп Каныбек үй бүлөсү эмес, алым Айдардан үйдө атты жөнүн, өңү түсүн, белги бетесин айтып чыкты. Каныбек үй бүлөсүн сагынгандыктанбы же эчен жылдан бери бүгүн биринчи ирет кыргыз келин менен сүйлөшүп тургандыктанбы көзүнүн кычыктарында кубанычтын жашы кылгырып турду. Келин бир шумдуктун шек шыбаасын сезгендей Каныбекке жалт бурула карап: "Сиз мынчалык көп жылдан бери кайда жүрдүңүз эле?" "Сибирде, абакта жүрдүм. Сиз айткан адамдарды көрүп же уга албадым акебай. Эртең жума базар. Эртең келип базарды карап, ар кимден сурасаңыз сиздей мусаапыр карыптын багына табылып калар" деп келин дагы бир нерсени эстей калгандай кыяпатта боло калды дагы: "Биздин айылыбыз тетиги кырдан ары. Жапалак деген эл болобуз. Алкымыма канчоо чыгып, ошону көрсөтөйүн деп Түркүнүм жактагы бир табыкка бара жатам. Эгер эртең ушул шаарда болсоңуз,
Менин төркүндөрүм тараптан бир ишти тактап сурай келейинчи, деди келин кубангандай түр менен. Каныбек келинден сурай келейинчи деген сөзүнө түшүнбөй калды да: кандай ишти тактап сурай келесиз? Менин төркүнүм бул тарапта, коргошун талаалык. Ата-энем жашап калышкан, колдорунда жок болгондуктан Кайназар деген байдын ишин иштешет. Мындан 2 жыл илгери ошол атам кына барганда, ошол Кайназар байдын жылкычысы бар эле. Сиздин айтканыңызга караганда, ошол жылкычынын кайын жеңеси сиздин зайыбыңыз окшойт, бирок алардын аты жөндөрү башка сыяктан деле. Аттарын өзгөртүп алган го дейт. Келин Каныбекке карап таңданып турду дагы. Эмне аттарын өзгөртүп аларлык иши бар беле? Каныбек бир далайга унчукпай турду дагы. Ооба деп көчөнүн тиги чети менен өтүп бара жаткан паранжычан аялга карады. Атыңыз ким, Акебай? Каныбек атымды айтсам бир бале чыгабы деп бир аз ойлонуп турду дагы. Мейли айта берейин, кайдагы Каныбекти билмегеле деп. Атым Каныбек, деди. Ой, Акебай, деп келин кубангандай Каныбекке карай 2 кадам басып келди дагы. Сиз Каныбек деген болосузбу? Кайсы Каныбек? Шиберден келе жатканыңыз рас болсо, Айдарбек татканын уулун өлтүрөм деп Шиберге айдалып кеткен Каныбек болбоңуз. Эгер ошол Каныбек болсоңуз, сиздин Ош абагында жатып ырдаган ырыңызды билем. Кайдан жүрүп? Менин улуу абысыным Өзгөндүк Теңизбайдын кызы. Башында Чоко дегендин келини болгон экен. Чоконун уулу өлгөндөн кийин 1 жылга жетпей, Чоко байбичеси экөө тең каза болуптур. Ошол жеңем Каныбектин набакта жатып ырдаган ыры деп ыгы келгенде эми да ырдап калат. Сиз ошол Каныбексизби деп келин көзүн ирмебей жалжылдатып карады. Каныбек Чоконун үй бүлөсү менен өлгөнүнө кайгырып жана аттын айтканына өкүнгөндөй турду дагы. Ооба, ошол Каныбек менмин, деди. Ой, Акебай, аман эсен келгениңиз жакшы иш болуптур. Бала чакаңыз дагы аман эсен чыгаар. Эми эмне кылсам экен? Сизди жеңеме жолуктурсам, ал кайбир тааныштарыңызды айтып бериши да мүмкүн эле. Же мени менен төркүндөрүм тарапка барып конуңуз. Эртең үйгө ээрчитип барайын. Жок, рахмат, сиздин боорукерлигиңиз үчүн теңир жалгасын, карындашым. Жаман бутум менен алыс бара албайм. Чайханалардын бирине жатаармын. Анда мейлиңиз, Акебай. Эгер үй бүлөңүздүн кабарын билсем, эртең Шашкеге жетпей келем. Бирок сизди, деп токтой калганда Каныбек анын сөзүн үзүп: Пиян базарды билесизби? Мен ошондогу чайханалардын биринде болормун. Билбегендечи, үйүмө ошондон ары чыгып кетем. Кош эмесе, карындашым, эртең Шашкеге чейин ошол жерде боламын, деди дагы Каныбек жөнөп калды. Келин Каныбекти көргөн көзүнө таңдангандай ээрчий карап, абысыны Каныбек жөнүндө айткандарын эсине сала, улам бурулуп карап коюп кетип бара жатат. Каныбек жүрүп отуруп тар көчөнүн бурчун имериле бергенде жулжуңдашып жаткан 3 баланы көрдү. Алардын чындап урушуп жатканын же оюнуп алышып жатканын дароо ажырата алган жок. Кичине токтоп карай калды эле. Үчөөнүн бирөө ыйлаксынып, акырын үнүн чыгарат. Бирок кими сыйлаганы билинбейт. Үчөөнүн экөө саал, кырдуураак, кийимдери жакшы. Бирөөнүн кийими жана өңү өтө эле начар. Мына сага деп тиги 2 баланын бири коюп жиберди эле. Кийими начар баланын мурду кызыл ала боло түштү. Бул балдардын урушуп жатканын Каныбек түшүндү дагы. Ажыратып коюу үчүн балдагын тездетип шилтеди. Кийими начар бала мурдун алаканы менен баса ыйлап жиберип, маңдайында баатыр сынып турган экөөнүн бирөөнү атырылып барып коюп жиберди эле. Ал бала көмөлөнүп барып, арыктагы сууга чалкасынан жатып калды. Бул учурда бирки бала келип, кийими начар баланы аркасынан кучактай калды. Бирок кийими начар бала желкеси менен соккондо ал бала бакыра мурдун басып калды. Сууга жыгылган бала таш алып качырды эле. Таш менен урба деп Каныбек кийими начар баланын аркасына тура калды. Өлтүрөбүз муну. Атаңдын. Сени өлтүрбөсөк Жубарымбек кетели. Шашпа. Мындан ары сенин жүрө турган жолуңду аңдыйбыз. Кийими начар бала мурду канап турса дагы душманынан өч алган баатыр сынып,
башын жогору көтөрүп, Каныбекке ыктай тиги экөөнө карап, унчукпай турду. Тиги эки бала Каныбек турганда уралбастыгына көздөрү жеттиби же дал ушул учурдагы Каныбектин көрүнүшүнөн чоочулаштыбы, кийими начар балага муштумдарын түйүп көрсөтө, кичинекей дарбазадан короого кирип кетишти. Кайда бара жаттың эле? Үйүмө? Үйүң ушул тараптабы? Ооба деп бала солуктап койду. Эмесе жүрү, мен тетиги жыгылган тереке отуруп эс алып алайын. Сен бетиңдеги кандарыңды жууп ал деп Каныбек баланы ээрчите басты. Бала мурдунун кандарын жууп бүтүп, жаман күрмөсүнүн этеги менен бети башын сүрттү дагы жанагы балдар кирип кеткен эшикке карап солуктап койду. Мындай отур ананайын, ыйлабай, мынабул нан менен жүзүмдөн тоюшуңча жегин. Атың ким? Белек. Ата-энең барбы? Бар, бирок атам кандай киши экенин билбейм. Ал кандай дегениң? Солуктабы ананайын. Бала кезде бала урушат, ыйлайт, эчтеме болбойт. Мен дагы далай балдардан таяк жегем деп баланын көңүлүн көтөрүү үчүн Каныбек жылмайып койду дагы. Белек унчукпагандыктан атаңды эмне үчүн билбейсиң деди. Билбейм, мен төрөлөрүм менен атам Ысык көл тараптагы бир байга малай болуп кеткен экен. Ошондон бери бошоп келе албай жүрөт. Деги түрөө барбы? Энем бар деп жүрөт. Энеңдин аты ким? Жамал. Атаңдын атычы? Акылбек. Бир туугандарың барбы? Жок, жалгызмын. Атаңдын туугандары барбы? Жок, атамдын жалгыз Асылкан деген карындашы бар эле. Ал ушундан ары бир байдын үй кызматын кылуучу. Жездем болсо Мандикерге кеткен. Ушул жездем Мандикерде жүрүп, жакында Ташкентке келип, эжеми чакыртып кеткенине 10 чакты күн болду. Кайсы жерлик кыргызсыңар? Урууңар ким? Эркин уруусун билбегендигине жана кайсы эле экендигин айта албагандыгына уялгандай терс карай берди дагы. Билбейм, энең да кыргыз кызы го? Ооба, төркүнү жок, кичинесинде жетим калган экен. Каныбек абдан такып сурады. Анткени анын көзүнө Белек сүйгүнчүктүү учурады. Анын өңү өзгөчө, эки көзү Анарханга окшоп турду. Менин Эркиним ушундай болгондур, же кандайдыр себеп менен ажалга моюн сунуп, казандай кара чымдын алдында калды бекен. Эгер өлүшкөн болсо, качан өлүштү экен? Баарыдан мурда мен барып Куран окуй турган мөрзөлөрү кайда? Алтын энең Ажарды, асыл жарың Анарханды, бир бууруң Сакадайды, жалгыз балаң Эркинди ушул жерге ара жууп, ак кепин деп койгонбуз деп мөрзөсүн ким көрсөтөт? Баары бир жерге коюлду бекен же тентип жүрүп, ар жерде көмүлбөй калды бекен деп Каныбек жүрөгүн эзип, бүткөн боюн жашыткан терең ойдун кучагында отурду. Анын ою уламдан улам тереңдеп, көздөрү жашылданды. Тойдум аке деген Эркиндин сөзү Каныбектин оюн бузуп жиберди. Шашпа кагылайын, шашпай отуруп акырын жей бергин. Мен абдан эс алайын, сен мага эрмек болуп отур деп. Нандан дагы сындырып койду дагы, ушул нанды жолуга калсам берейин деген ой менен алдым эле. Бирок баламын дайыны жок, менин балам үчүн сен жей бергин. Сен да карап көрүнөсүң. Каныбектин мээримдүү мүнөзү менен Эркиндин далысынан таптай, мойнунан кармап туруп, мен баламды аябай сагындым деп жыттап койду. Эче күндөн бери балаңызды көрө элексиз. Күн эмес, эчен жылдан бери көрө элекмин. Сиз алыс жерге кеткенсиз го. Ысык көлдө алыс дешет, ошондон келе жатасыз го. Ал жердеги байларды жок, байларды эмес, малайларды тааныйсыз го. Акылбек дегенди көрдүңүзбү? Менин атам. Жок деп Каныбек баланын тири карактыгына кубангандай күлүмсүрөө менен, жок, мен эң алыс жерден келе жатам. Шиберден келе жатам. Шиберден? Шибер деген жерден келе жатасызбы? Ооба. Жанагы Каныбек айдалып кеткен Шиберден келе жатасызбы? Сен Каныбекти кайдан билесиң? Айтып берейинби? Айтчы кагылайын. Сиз ал Каныбекти сөзсүз тааныйсыз го? Ал аман барбы? Тааныбагандачы, аман эсен. Ушул жакка келе жатат.
Бали Азамат деп Қаныбектің қылған ішіне қуанғандай Еркин күліңдеп тұрды дағы. Мен Қаныбекті білгенім мындай аке. Біздің тұрмыш абдан начар. Енем арғайсы адамдардың киімін тігет. Бирок тапқанының жарымы жоқ. Ошондуктан Мадалахун Кал деген наабайчыға күнүгө бир чоң көтөрүм куурай алып барам. Жалгаган күнү 2 нан, жалгабаган күнү 1 нан берет. Жалгыз мен эмес, 3 бала куурай көтөрүп барабыз. Ал экөө менден чоңураак. Эртең менен 2 жолдошумду ээрчитип келип, жанагы 2 баланы урдурам. Андай байдын балдары менен сууга алышпайм. Эгер ата-энелери болуша турган болсо, мен алардын намазын кызылдар келгенде окутам. Кызылдар? Ооба аке. Бул жерге кызылдар келет деп жатышат. Сиз билсеңиз керек. Кызылдарды Ленин деген баштап жүрөт эмиш. Ушул жерден 10 кишини жуурса, Лениндей чоң боло албайт эмиш. Ал дайыма темир ат минип, үстүнө темир кийим кийип жүрөт дейт. Мен адегенде Каныбектен башка кыйын баатыр жокко деп ойлочумун. Каныбек Лениндин да караанын көрбөй калыптыр. Анын эртигин ушундан билиңиз. Маскеп деген шаарды ээлеп турган бир байды Ленин алая карап койгон экен. Бай өзү гана эмес, бүтүн катын балдары менен жүрөгү түшүп өлүптүр. Анан ал шаарды Ленин жалаң жетим жесир карыптарга берген экен. Баардыгы жыргап калыптыр. Эми Ленин Маскептен бери чыгып, мен кыргыз менен өзбектердин арасындагы байларды жоготом деп келе жатат дейт. Мына ушул Ленин мында келет эмеспи? Анан мен бир көтөрүм куурайга 1 нан сатып алып, Ленинге же анын жолдошторуна берип туруп, Кайназарбайдан жана ушул 2 баладан өчүмдү аламын. Каныбек баланын Ленин жөнүндө айткандарына, кордук көргөндөрүнөн кек алууга умтулуп тургандыгына таң калып турду дагы. Мына биздин бир боорлорубуз, тилектештерибиз. Ушул өңдүү миңдеген балдар, булардын ата-энелери Совет өкмөтүн, большевиктерди жана Ленинди колдойт деп ойлоду. Сиз Ленинди көргөн эместирсиз. Сен буларды кимден уктуң? Жанагы куурай сатышкан Абдыкадыр деген баладан. Ал баланын атасына Акмат деген чолок айтыптыр. Акмат кызылдардын кишиси экен, бирок Акматтын жоолугу кызыл эмес дешет. Ал эмне жоолук дешет? Эгер жолдошторун байлар өлтүрүп койсо, ошол жолдошунун канына жоолуктарын кызартып алат дейт. Ошондуктан кызылдар дешет эмиш. Ал Акмат чолоктагы Каныбекти тааныйт экен. Каныбек кубангандай, байкушум аман бар экен го деп башын ийкеп койду да. Ал Акмат эми кайда экен деди. Ал Акмат көпүрөнүн ар жагында чайканада жаткан дешет. Кийими начар, бирок дүйнөдөгү сөздүн баардыгын билет экен. Эртең менен барып таппай келиптир. Ташкентке жетип калган эмиш. Кагылайын, сен жанагы Каныбек жөнүндө сөзүңдү унутуп калдың го? Апей, башка сөзгө алаксып кетипмин деп уялгандай төмөн караганда жаман ыштанын айрыгын көрө коюп, Эркин 2 тизесин карманып уялып кетти. Уялба Кагылайын, жокчулук деген ушундай болот. Ленин келгенде баардыгы болот. Баарыбыз жыргайбыз. Акырын айланайын, кымырынам деп жатып, штаныңды ого бетер айырып албадыңбы? Эчтеме эмес, мына бул акчаны энеңе бер, сага көйнөк ыштан алып берсин. Эркин эмне дээрин билбеди, көпкө чейин Каныбекке карап туруп. Анан куш колдоп акчаны алганда бүткөн бою чымырап, кандай сөз менен алкыш айтаарын билбей калды. Канчалык ойлонсо дагы оозуна сөз кирген жок. Кубанганына чыдай албай, көзүнүн жашын төгүп жиберди. Кой Кагылайын, эмне ыйладың? Сиз мени кайырчы экен дебеңиз. Жок садагасы, жылдызың жылуу учурагандыктан өз балам эсиме түшүп сага жардам кылып жатам. Андан көрө сен Каныбекти айтчы, анын үй бүлөсү кайда экенин же эмне болгонун билесиңби? Билемин деп Эркин жеңи менен көзүнүн жашын сүрттү. Айтчы садагасы деп. Каныбек баштыгын алып биягына койду дагы Эркинди өзүнө тартып кучактады. Көчөдөн өткөн элдер сейилдеп, күн кылкылдап батып бара жатат. Сулайман тоосунун көлөкөсүнөн улам Оштун шаары караңгынын кучагына батып барат. Алдагайдан ак бууранын капчыгайы аңыраят.
кечки желге жашыруун сырын айткансып, теректердин жалбырактары шуудурайт. Каныбек баланы жакшы көрүп, уламдан улам көкүрөгүнө тарта кысат. Эркин да ошондой сезет, атам да ушундай мээримдүү, боорукердир деп ойлоп, тааныбаган адам болсо дагы өз атасындай сезет. Кандайчадыр кубат менен эки жүрөк бирин-бири тартат. Эгер Каныбек досуңуз келсе, күйүткө кантип чыдаар экен? Эмне болду эле? Каныбек кармалып Шиберге кеткенден кийин анын үй бүлөсүнө чоң апаат келип кайгы түшөт. Жалгыз баласын көтөрүп алып зайыбы Анархан качып кетет. Ушул күнгө чейин өлүү же тирүү экенин эч ким билбейт. Карындашы Сакадай күйүүтүнө чыдабай жарынып өлөт. Ага жеңеси Айдар, Гүлсүн, келине Дарьяхан өлөт. Алым деген иниси шал болуп калат. Кайгы ушул эле дейсизби? Өз энеси Ажар жана чоң ата, чоң энесинин баардыгы өлүп калыптыр. Ырас дал ушундай. Муну эжем Асылкан айтканда мен дагы жашыгамын. Эгер Каныбек келсе, албай куш. Аке, өпкөн куушурулуп баратат. Акебай, көп кыспаңызчы, аке дейм. Эркин зорго дегенде Каныбектин карышкан кучагынан бошоп мындай карады да, Каныбектин жамгырдай төгүлүп турган жашын көрө коюп, жүрөгү болуп кете түштү. Чоочуган бала бүшүркөй акырын ары жылып барып Каныбекти карап калды. Анда санда анын бөйрөгү бүлк этип, көзүнүн жашы сымаптай томолонот. Эки көзүн ирмебей, кутпа тарапты карап кадалат. Кайгылууну кароодон качкансып, күн уясына жашына берди. Кайгылууга кайгысын кошкондой, эмеле жүрүп турган жел тынып, теректер жалбырагын шуудуратпай томсоргонсуйт. Аке, эмне болду сизге деп Эркин жалдырады. Каныбек жооп эмес, Эркиндин сөзүн уккан жок. Ал мурункусундай эле кутпа тарапка кадалат. Бирок ал кутпа тараптан алтын казыкты, чоң жетигенди же кичи жетигенди карап, күндүн жаарын же жаабасын эсептеп отурганы жок. Анын көзүнө эч нерсе көрүнбөй туман түшүп отурат. Ырас Каныбек үн чыгарбай карап отурат. Каныбек карап отурган жок. Какшап боздоп отурат. Какшап боздоп отурган жок. Кайгынын оосуна от алышып күйүп отурат. Ал дем алып отурган жок. Эки таноосунан күйгөн жалындын түтүнүн чыгарып отурат. Көзүнөн жаш агып турган жок. Капкара кан агып тургансыды. Ооба, дал ушундай болуп турду. Анын бөйрөгү бүлкүлдөп жаткан жок. Кара жер солкулдап титиреп жатты. Анын башы дуулдап, кулагы чуулдап жаткан жок. Асман урап, ай менен жылдыз кагылышып, жер асты үстү калайман түшүп алаамат болуп жатты. Ооба, дал ушундай болуп жатты. Мезгил көз байланды. Каныбек үн чыгарып же козголгон жок. Айлана жымжырт. Түштүк тараптан калдайган кара булуттар көтөрүлүп келе жатат. Эгер тетиги көчөдөн чыккан арабанын дабышы болбосо, Каныбектин көзүнөн тыпылдап таам турган жаш Эркинге сөзсүз угулат эле. Аке, сизге эмне болду? Эмне үчүн ыйлайсыз? Сиз кимсиз? Каныбек сиз болуп жүрбөңүз деген Эркиндин суроолорун Каныбек такыр уккан жок. О, мен байкуш. Менден башка ким байкуш? Жарганаттай жалгыз, кулундай куйрук жалсыз, чимеледей алсыз мен. Кана, менден алып бүтө элек дагы кимдин кандай өчү бар? Аласас үчүн ким менин жанымды алып тынат? О, шурду Каныбек, жердеги желмогуздарга кошулуп, асмандагы Кудайдын дагы алкы бузулган экен го. Мына, мен Каныбекмин, дагы ким мени аягысы келбейт? Кана деп Каныбек наганын сууруп ордунан тура калды. Бирок сөзүнүн башын акырын баштап, аягында кызып барып, наганын сууруп тура калганын такыр сезген жок эле. Эркиндин жогорудагы суроолорунан улам бул эмне болуп отурган жигит дегендей кылып, күлөө кийген бир чал келип ар жагында турган эле. Каныбек наганын сууруп тура калганда: Ай балам, сабыр кыл. Сабырдын түбү сары алтын. Ыйлап отурганыңа, тапанчаңды суурушуңа караганда чексиз кордук көргөн, сүйгөнүнөн ажыраган жигит болуң керек. Кокусунан наалып айтып отурбассың, Каныбекмин дедің го?
Каныбек экениң рас болсо, сени билем. Айым бачанын тоюнда ыраазы да болгонмун. Анан сага ушундай жеңилдик кылыш жарайбы? Асмандагы Кудайдан, жердеги бузуктардан кордук көргөн жалгыз сенсиңби? Мына мени карачы, карыганда күлөө кийдим. Кайгынын кара туманын башыма үйдүм. Улуу уулум Мандикерге кетип дайынсыз. Ошол уулумдун зайыбын 5 баласы менен басмачылар өлтүрүп кетти. Кичүү уулумду старчылар уруп өлтүрдү. Байбичем 2 кызы менен келтеден өлдү. Дагы 2 эркек, 3 кызым чечектен өлдү. Мунун бардыгы өткөн айдын ичинде болду. Кана Каныбек балам, кара жер мени эмне үчүн жутпай турат деп чал ичкирип жиберди дагы басып кетти. Чал 50 кадамдай узап кеткенден кийин карыя деди Каныбек. Чал уккан жокпу же укса дагы караган жокпу, токтолбостон кете берди. Каныбек токтоп турган жок. Көптү көргөн адам көрүнөт, ушундан акыл сурасамбы деген ой менен артынан кошо жөнөдү. Аке, баштыгыңыз калды деп, эркин баштыкты ала коюп Каныбектин артынан басты. Муңдууларды карап туруудан зааркангансып, жыбыраган жылдыздар кара булутка жашынды. Ак бууранын капчыгайы тараптан аркырап жел жүрдү. Кимдиндир муңдуу жашына кошулуучудай жамгыр жаап келет. Анжиян, Айым кышлак, Сопу, Күрүч мазар, Коргон тепе, Кара суу, Султанабад, Канабад, Жалалабад, Өзгөн, Күлчү, дагы ушул сыяктуу жерлерден келген элдер, кызыл кулактар, чоң соодагерлер эртең боло турган Ош базарына келгендиктен чоң көпүрөнүн 2 тарабындагы чайханаларда орун жок. Анын үстүнө жаандан каптап, көздөрү көрүүдөн тайдырып келет. Тизе кагыша отуруп, түркүм сөздөр менен кыжылдаган эл ким эмне жөнүндө сүйлөп жатканын четтен туруп ажыратуу кыйын. Жаан уламдан улам катуулады. Айлананы караңгылык каптап, көздөрү көрүүдөн тайдырып келет. Чайханалардын асма чырактарынын жарымсыз жарыгынан улам жаандын жылтылдап түшүп жатканы жогортон төгүлгөн кара бермет сыяктанат. Аке, баштыгыңызды алыңыз деп эркин Каныбекти жандап бара жатат. Бирок Каныбек жооп кайырган жок. Жолдун 2 тарабындагы чайханалардын бирине дагы бурулбады. Улам басышын тездетип, көпүрөнүн батыш тарабындагы дөңдө турган мечитке карап бет алды. Эй, чулук, жаанда жете койчудай болбой бери кел, суу болосуң. Тимгой үйүнө бара жаткандыр. Бул тегеректе эмес, Ош шаарында мындай чулук жок эле. Бул кайдан келди экен? Бара берсин, никеси бузулат деп чайхананын алдында эриге отургандар тамаша кыла башташты. Бирок Каныбек аларга карап жооп кайтарбады. Мечиттин алдындагы жөлөңкөнүн этегине барып, 2 жагын айландыра карап, анан шарт бурулуп, артын карады. Аке, баштыгыңызды алыңызчы деп, суу болуп бара жаткан эркин жалоору кансыды. Мындай таштап кете бергин. Каныбектин үнү ачылуу адамдыкындай сезилгендиктен эркин баштыкты 3 кичирээк таштын үстүнө коюп, кылчак карай кайра басты. Мурун 1-2 жолу көргөндүктөн жана тиги чайханалардын чырагы менен бирге мечиттин сырткы бурчунда илинип турган чырактардын жардамы аркылуу Каныбек бул жерди тааныды. Таанымак турсун, өзү Сибирге айдалып баратканда Анархан алымдардын кайсы жерде турганын, Сакадайдын кайсы жерде чуркап келе жатканын, аны полиция кармай калып, кайсы жерге ыргытып жибергенин дагы ажыратты. Ошондогу көрүнүштөрдүн бардыгын көз алдына келтирди. Ал балдагын таянып, былк этпей турду. Ооба жамгырга жардам берип, көз жашы менен жерди көлдөтүп турду. Эмне үчүн менин тагдырым жана таалайым мындай? Эмне үчүн жараткан Кудай жанын сабап мага каршы чыгат? Же 5 убак намазымды окубайсың деп мага эрегишеби? Ал намазым мага ким үйрөттү эле? Же ажыга барбайсың дейби? Ажыга бара турган байлыкты жана эркти ким берди эле? Же мен оору кылып, ушак сүйлөдүм беле? Жок, анан эмне үчүн мени минтесиң? Эмне үчүн тамандан чорду, маңдайдан шорду арылтпайсың? Же мени кемсинтесиңби?
Кайсы кылыгым үчүн? Жок. Дагы миңирет жок. Менде эч кылмыш жок. А сенде адилеттик жок. Балким сен кудуретиң менен адилеттигиңди асманга койгон чыгарсың. Ага жете турган менин кудуретим жок. О, Ташбоор. Эгер Ташбоор болбосоң, бул эмне? Эчен жылдан бери азап чегип кайда жүрдүм? Катын бала кайда? Ага тууган ата-эне кайда? Сагынгандарымды көрүп кабак ачайын деп келсем, мага тартаарың кайгаралаш кандуу жашпы? Жарыгыраак үйгө кирбей, жаан аралаш кара түнгө койгонуңбу? Кечтим бардык шыбагаңдан. Жакамды кармап, эми сага жалынбайм. Балаңды бер деп тиземе бүгүп, көзүмдү сүзүп зарылбайм. Жок, эч качан жалгыз баламды жарк эткизип көрсөтпөгөн Кудай, эми билгениңди кыл. Колуңдан келсе Кавказга, жок, Кавказга эмес, Сибирдин көк музун алып барып, Прометей кылып кой. Сибирдин жаяндары менен киттер келип, кичинеден тиштеп жеп турсун. Дал ошондой кыл. Ал аз десең, кыргыздын жез тумшугун, казактын мастенин, Шор элинин темир шебелдейин, дагы башка элдердин каардуу кара күчтөрүнүн бардыгын жибер. Мага бардыгы бир. Мен азыр үй бүлөмдүн бардыгынан ажырап, коколой башым калган жанмын. Эгер жакшы санаалашкан жолдошторум, элим жана элим үчүн тилегим болбосо, мага жашап жүрүүнүн кереги эмне? Бул турмуштун кызыгы кимге деп Каныбек сан түркүм ойлорго түшүп, дүйнөдө болуп жаткан иштерди көз алдынан өткөрүп санай баштады. Ал жашы менен бирге эгинен тамган тамчыны, жаман калпагынын арткы кыроосунан мойнуна шорголоп агып жаткан сууну, далысынан өткөн жаанды сезген жок. Шамал басылып, күн ак жаанга айланды. Чайхана тараптан элдин чуусу дагы угулбай калды. Береги 3 түп жүзүм, 1 түп тыты, 2 түп чоң талы бар кичинекей куроо. Ал куроонун ичиндеги 2 бөлмөлүү жаман үй Исламжан аксакалдыкы. Исламжандын жашы 66-да, байбичеси 58-де, эркек баласы жок, жалгыз Мукарама деген кызы бар. Ал кызынын күйөөсү Мандикерге кеткен. Ошондон бери кабар жок. Жамандык кылууну эч ким үчүн ойлобогон, кимге болсо дагы жакшылык кылууга аракеттенген бир адам эле. Ошол боорукерлигинин аркасында 2 жылдан бери Анарханды үйүнө батырып келди. Жалгыз кызы Мукараманы кандай көрсө, Анарханды да ошондой көрө турган. Bir жумадан 2 жумага чейин кашык чабат. Базар күнү ошол кашыктарын сатып эптеп жанын багат. Мукарама болсо түндү түн, күндү түн дебей чарык ийирип, ар кимдин бөс токуй турган жибин даярдап берет. Тапкан жарымсыз табылгасын атасынын тапканына кошот. Анархан ар кимдин ишин кылат. Мына бул үйдөгү бечара момундардын кесиби дал ушундай. Көгөмдөн бери Анархан көчөгө эчең чыгып, үйгө эчең кирди. Эркин жок. Жалгыз Анархан эмес, Исламжан да тынчы жок. Кудая тобо, ага бүгүн эмне болду? Деги аман болсо эле болду. Кудай сактасын. Же жанагы бала жыйнаган неме алып кеттиби? Койчу Жамал балам. Кудай анын бетин ары кылсын. Алар мында кайдан келе калсын? Ал ушак келсе келет да, айтууна караганда көзгө көрүнбөй келет имиш го. Кийими начар бала болсо болду, шарт кармап алып кете берет имиш. Эркин кичинекей дарбазаны тарс-тарс урду дагы. Ата ач деди. Оп, Парадинаны алат деп Исламжан эшикке карай жүгүрдү. Анархан дагы жүгүрүп эшик алдынан экөө кагылыша түштү. Анархан сүйүнгөнүнөн ачууланган болуп, эркинди далыга муштап алды. Болду кызым, аман келгени жетишет. Атаң паалоо жасап берейин уулума деп бардыгын алып келип даяр кылса, мынчалык суу болуп кайда жүрдүң? Кайсы байдын кызын көрүп жүрдүң деп муздаган паалоону алдына коё. Мукарама эркинди сөөмөйү менен мурунга сайып койду. Мен паалоо жебейм деп эркин күлүңдөй табакты ары түртүп койду. Кудая тобо, кайсы
байбачалар менен кепчештиңдешип баардыгы таң калышты. Мен эч кандай байбача менен кепчешкеним жок. Тетиги Назар акемин үйүнүн жанындагы жыгылган теректин үстүндө бир сонун адам менен бирге отурдум. Ал мени Мамажанбайдын балдарынан ажыратып, нан жана жүзүм берди. Ошол эле дейсиңерби? Деп койнунан бир тутам акчаны сууруп дасторконун үстүнө таштап, муну дагы берди. Ал өзү Шибирден келе жаткан кыргыз экен. Кыргыз болгондо дагы ким экен дебейсиңерби деп сүйүнүштү кудуңдады эркен. Ким экен дешти биркилер чуулдашып. Каныбек экен. Жалган деп Анархан ордунан тура калып, эмне үчүндүр эшиктин алдына барды дагы кайра бурулуп, ал Каныбек дегениң ким деди. Ким болот эле? Айдарбекти атканын деп келе жатканда Анархан келип Эркиндин оозун баса калды. Кой, жаштайыңда калып айтпа. Кайдагы Каныбекти айтып отурасың? Чын энеке? Жалган. Токто эже, жалганда болсо сүйлөсүнчү деди Мукарама. Мен деди Эркин дагы көтөрүң күн менен. Анархан, Эркин, Дарияхан, Сакадай, Ажар, Урум, Турумдардын өлгөнүн айттым. Ок, жалган деп кулакка жагымсыз үн менен чыңыра Анархан жыгылып кетти. Жамал? Бетине суу чач. Кудая тобо, кайдагы Каныбекти таап келдиң эле? Укканымды айттым ата. Ал Каныбек эмне дейт? Эркин чоң күнөөкөр болгондой шылкыйып көзүнүн кыйыгы менен Анарханды карап, ал буркурап ыйлап көпкө турду. Анан баштыгын таштап кетти. Мен анын баштыгын көтөрүп аркасынан бардым. Ошон үчүн кечигип суу болдум. Анархан эс алып акырын башын көтөрдү дагы Эркинди көкүрөгүнө кысып, Каныбек экени чынбы деди. Калп айтсам өлөйүн, кайда жүрөт? Мечиттин бир алдында турат. Байкушум, ал сенин атаң деп эчкире беркилерден кечирим сурап, анан кыскача гана түшүндүрдү. Ислам жандар үчүн күтүлбөгөн жорук болду. Эркин эч сөз айткан жок. Кубанганынан көзүнүн жашын төгүп, анан ордунан ыргып туруп, эшикке экирээк чуркап барып тура калды да: "Мен азыр эле ээрчитип келем" деди. "Мен да барайын" деп Анархан ордунан тура жүгүрдү. "Токто Жамал, мен барайын" деди Мукарама. Көзгө сайса көрүнгүс караңгы. Күн шыбыргактап жаап турат. Күн дыр берип жааса, шар куюп көбөйө калуу ак бура суусунун өзгөчөлүгү болгондуктан арыктагы суулар ташып, көчө баткактап, ойдуң жерлерге суу чөлмөктөп калган. Жигит секинирээк, бизди ташка же бирдемеге жыгып таксалба деди Мукарама. Үчөө жүгүрө басып калдастап келе жатышкан белдеринен төмөн баткактуу суу боло башташты. Бирок суу болдук же баткак болдук деп эч кими ойлогон жок. Элдин баардыгы оор уйкуда. Ар кайсы чайханадан дежурный чырак жарымсыз жарыгы менен күйгөн болот. Кайбири түтөп, шишеси капкара ыш болуп калган. Чайханалардын сарайы тараптан азынаган кайбир аңки айгырлардын дабышы чыгат. Чайханадагы сагыраак бирөөбү "Ай, так, арам өлгүр" деген уйку соолу үн угулат. Эркин Анархандар илгерирээк жүгүрүп келди дагы көргөн жеринен адашып калгандай эки жагын карап туруп калды. "Барбы?" "Жок, мен анын баштыгын мына бул 3 таштын үстүнө койдум эле аке." "Ой аке, жок. Тиги чайханаларга кетти го." Үчөө жүгүрүп чайханага келишти. Ар кайсы чарпаялардын үстүнө ириетсиз томпоюп жаткан адамдар. Жарымсыз жаман чырактын жарыгы даана көрсөтпөйт. Ошондой болсо дагы акырын аралап карай башташты. "Эй, силер ким?" деп тиги четтеги чарпаядан бирөө башын көтөрө калды. "Биз аке, биз киши карап жүрөбүз" деди Анархан акырын гана. Мына кызык, сен кайсы каттынсың? Уялбай жети түндө эркектерди аралап, эркек издеп жүргөн" деп ал адам табышын катуулата баштады. "Жамандык менен келген жокпуз аке. Менин атам алыстан келиптир. Ошону издеп жүрөбүз. Башына боз калпак, үстүнө эски көк чепкен кийип, балдак таянган, кыркма кара мурут, кара сакалчан киши келдиби?" "Жок, мындай тургула, уктап жаткан адамды аралабай" деген жоопко болбой, "Карап көрөлү, сиз көрбөй калган чыгарсыз" деди Эркин. "Тур дегенде тур" деп баягы адам ого бетер катуулады. Анын бакырган үнүнөн улам 3-4 ойгонуп кетти.
Уйкуну бузган ким? Ким болот эле береги эр издеген катын уялбастан эркектерди аралап эр карап жүрөт? Кеткиле, силердей денесин сата турган катындар жүрө турган жай бул эмес. Анархан менен Мукараманын денеси суу сепкендей муздап экинчи чайхананы көздөй басышты. Бирок ал чайханадан дагы уяты жок бир акмак сөгө чыгабы деп Мукарама менен Анархан көчөдө турушту. Ой аке, балдакчан, кыркма кара мурут, кара сакалчан киши келдиби? Ой атаңдын арбайга. Уйкуну бузганын кара. Эмне мында өңчөй бейсакал түнөдү деп жүрөсүңбү? Сакалы кучактары да бар. Же мени чолоктордун казысы деп турасыңарбы? Мадимар, Мадимар, туруп аттарды карап койчу. Бул ким шоокум салган? Аттарды кара. Ары жагында экөө жүргөн экен, катын көрүнөт. Акчалууларды издеп жүргөн сатандар го. Мүмкүн. Арзан болсо сүйлөшөлү. Анархандар андан аркы чайханага жакындай бергенде, «Эй, токтогула, силер кимсиңер?» «Биз аке, атамды издеп жүрөбүз. Турнары баргыла». «Атаң эртең менен барар?» «О, жоро. Алар эр издеп жүргөн катындар». «Ха-ха-ха» деп аркы чайханадан жанагы неме каткырып калды. Мезгил таңга жакындады. Анархандар чайханадан чайхананы кыдыра берди. Бирок издеген Каныбекти табышпады. Чайханачылардын кээсинен тил укту, кээсинен шылдың мазак укту, кээсинен акыл насаатын укту. Ошондой болсо дагы, жаан өтмө катарынан өтсө дагы талыкпай издеп келе беришти. Оштун эски шаары менен жаңы шаарынын аралыгында бир канча чайхана жана дүкөндөр боло турган. Алардын арасында Аман аке деген муссаллачы бар эле. Анын жашы 70-терден өтө жаздап калган, учу оорулуу болгондуктан кээ түндөрү кирпик көзүн какпай төшөгүндө отуруп чыгат. Анархан ал чалды илгертеден биле турган. Жаман чырагын жандырып коюп, жөтөлүп отурган Аман акеге Анархан кыя тартып барды дагы. «Амансызбы, Аман аке? Ушул жерден балдакчан кыркма сакал, мурутчан адам өткөнүн байкадыңызбы?» «Көрдүм. Эмне үчүндүр абдан капа. Менден арак сурады. Арак издеп кетти көрүнөт. Балким берки бурчтагы кабактан таап аларсыңар» деп Аман 20 сомду Анарханга сунду. «Жок аке, өзү албаган майданы мен эмне кылайын?» деди дагы. Анархандар Пиян базарга карап жөнөштү. Таң сүргөнүн белгисин айткансып, ар тараптан короздордун үнү колду. Күн сейилдеп чыгыштан чолпон көрүндү. Анархан ички жаман жилеткасын чечип эркинге берди. Бирок жилетканын суу болгон жери жок эле. «Арабакештин үнү угула баштады» деди Мукарама. «Жанагы бөтөлкөнүн сыныгы кирген таманым бастырбай ооруп чыкты. Жуулугумдан айырып таңып алайын. Силер отуруп эс алгыла» деп Анархан Пиян базардан берки бурчтагы чоң талдын түбүнө отура кетти. Бирок бутун шашылыштанган жок. Ээги-ээлине тийбей титиреп турган эркинди жылытууга аракет кылгандай бооруна тартып кучактады. «Мен дагы суумун. Ай Кудай-ай, ушинтип жашап өмүр сүрүү ким үчүн керек? Эмне үчүн мынчалык азапты башыма үйөм?» деп Анархан капаланып турду дагы. «Ошол балдакчан Каныбек экени жалган го? Сен балам, энең байкушту куру кубанткансыңбы дейм?» «Ооба, ошондой. Менин багыма Каныбек келбейт эмеспи? Мен бир шордуу бактысыз» деп көзүнүн жашын төгүп жиберди. «Мен бир шордуу бактысыз» деген сөз Мукарамага дагы тийди. Ал дагы алган жарын эстеп акырын ыйлап отурду. «Эркин эч нерсе деген жок. Чын эле Каныбек атамды көргөнүм жалган го? Болбосо түндөтөн бери табылбайт беле» деп Эркин дагы өзүнүн көргөнүнө шек кылды. Мукараманын ыйлап отурганы сезилип турду. Эркинде капа кылбайын деген ой менен Анархан дабышын билдирбей ыйлап отурган эле. Анын ысык жашы Эркиндин жаагына барып тамганда, Эркиндин жаш жүрөгү дагы жараланды. Энесинин кайгысына эм таппагансып эки жолу эчкирип алды дагы бүлкүлдөп калды. Анархан баласынын чексиз кайгысын өлчөй албаганына өкүнгөндөй өксөп жиберди.
Мұңдуулардың жүрегі мұңду күйөнү тымызын чертти. Эй, қана. Күлшөгө ким барат? Бүгүн жума, Ошто базар, жекшемби Күлшөдө базар. Эринбей барган азамат арзанчылыктын арасында калар. Арзан мал алып келсең, үй бүлөң береке табар. Кана ким барат? Арзан малды Күлшөдөн ким алат? Бүгүн Лаңгардан өтүп жатабыз. Эртең Шашкеде чыйырчыктын белин ашабыз. Ат көштү, саябан жакшы, кирени кымбат албайбыз. Атты болсо кадим 2 ат кошкон кучерлерде айдайбыз. Кана, түшүңүз. Мен Лаңгерге барам. Жапек деген досума барам. Мурун сүйлөшүп койгон эл эмес, кызу Каныбек дагы бир саябанга кирип отурду. Лаңгердеги Жапек аман бар бекен деген суроо Каныбектин оюнда эчең кайталанып бара жатты. Анархандар болсо сала ала баккан жаштуу көздөрү менен өтүп бара жаткан арабаны карап телмирип отурушту. Ооба, дал ушундай болду. Бакты жандарында жаркырап турган менен адашып бара жатышты. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Жантөшевдин Каныбек романынын 2-нчи китебин угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.